ошондуктан элдин баарына жагуу мүмкүн эмес. Ошол бизди сындаган, тепкилеген элдин болгону дурус. Алар курчутат бизди, кээде жаңылдырат, кээде ыйлатат, кээде чыйралтат. Расскажите о себе. Как вы себя на сегодняшний день позиционируете? Мен тележурналист катары коомчулукка келдим, таанылдым. Саясаттагы айым катары бир нече жолу Ош шаардык кеңештин депутаты болдум. Большинство кайсы проблема менен к вам обращаются? Бул дүйнө сыноо үчүн келген да. Жараткандын боорукердиги менен биз көп кырсыктан сакталабыз. Мээрими менен көп күнөөлөрүбүз кечирилет. Бирок адилеттүүлүгү менен бизди ушул жашоого сыноого алып келген. Женщина женщине враг болуп атат да азырчы. Бир мезгилде кыргыздын чоң окумуштуу Салижан Жигитов айткан экен, кыргызга кыргыздан өткөн душман жок депчи. Бири-бирин шыйрактан чаап турат. Как вместе сделать бизнес и быть в семье? Тейти камера карап турат эмес, Кудай карап турат деп ибадат кылып жашасаң, анда сен саясатта дагы ийгиликтүү болосуң жана башкалардын абалынан коркосуң. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня новый подкаст. Я автор и ведущая Нургуль Асаналиева. Сегодня у нас в эфире уважаемая гостья, с которой мы давно хотели бы снять наш подкаст. Добро пожаловать, Нуркыз Кадырбековна. Арбаңыз, Нургуль айым, көргөнүм жагымдуу. Подкастыңыздын көрөрманымын. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Сонун аба ырайы сиз чакыргандан бери эки нур маектешсин дедиби, айтор күн ачылып берди. Да, машалла. Азыр эле самолеттон учуп келдиңиз. И уже такая свеженькая у меня в подкасте. Да. С корабля на бал дегендей, самолеттон сиздин подкастка. Кош келдиңиз. Буш убак болуңуздар. Нуркыз Кадырбековна, вы очень активны в соцсетях. Вас казалось бы, в принципе, у вас очень много в соцсетях, достаточно. И все же расскажите о себе. Как вы себя на сегодняшний день позиционируете? Мен эл алдына чыгуу сүйлөө маданияты боюнча тележурналист болуп да иштедим да. Анан ушул сүйлөө, сөз тандоо боюнча илим ишимди да коргогом. Филология илимдеринин кандидатымын. Анан эл менен иштешүү, мамлекеттик кызмат боюнча магистрмын. Бирок ошого карабастан канча адамдарды окутуп, канча банкирлерди, айымдарды, мен депутат болчумун, мамлекеттик кызматкерлерди сүйлөөгө үйрөткөндүгүмө карабастан, мен үчүн өзүм жөнүндө айтып берүү анча оңой эмес темалардан. Анткени жөнөкөй эле өзүң кылган иштериң мактап кирсең мактанчаак болот. Анан жөнөкөйлөтүп айтсаң өзүң машырланбай каласың. Мен канча нерсем бар эле го деп. Негизи мен тележурналист катары коомчулукка келдим, таанылдым. Саясаттагы айым катары бир нече жолу Ош шаардык кеңештин депутаты болдум. Жана жогорку кеңеште акыркы шайлоолордо катышып, жакшы ийгилик жараттым. Андан кийин практикалаган юристмин. Бир катар айымдардын укугун коргоо, үй-бүлөлүк мамилелеринин жардамдашына аракет кылып жүргөн адвокаттыкты да аркаладым. Дагы эмне, мамлекеттик кызматта жүрдүм. Губернатордун кеңешчиси, бөлүм башчы, Ош мэриясы, Ош облустук администрациясында иштедим. Жетекчилик кызматтарды аркаладык. Ошол эле мезгилде мен өзүмдү эжеке деп сезем. Анткени филология факультетинде 20 жыл филология боюнча жана журналисттерди азыркы мен деген журналисттердин көбүнө сабак бердим. Бирок ошого карабастан сиздин миссияңыз эмне десе, айымдардын сүйлөө маданияты аркылуу өзүн табууга багыттоо деп жооп бермекмин. Мен өзүмдү ушул позициядан көрөм. Машалла. Сиз азыр өзүңүз боюнча айтканыңыздан кийин менин какое-то волнение появилось. Я совсем не с простым человеком сегодня беседую, да? Иншаллах, пусть будет полезный подкаст. Наша цель ради довольства Всевышнего Аллаха. Вы сегодня практикующая мусульманка? Албетте. Айтат го, эгерде сени бир жолу динге чакырган адам ар бир намазыңдын эсебинен ага байкалбай сооптор келет деп. Андай боло турган болсо, анда менин 17 жашыман бери окуп жатканым, кабыл кылуучу жараткан Аллах
12 жашыман бери тутуп аткан орозолорум, кылып аткан ибадаттарым, умра сапарына баргандагы кылган ибадаттарыбыздын сообу баардан мурда чоң атама чоң энеме кетип атат болуш керек деп ойлойм. Анткени мен сыймыктанганымда ошол эстеп мындай көзүм жашып кете турган убактарымда ошол мен айылда элетте чоң ата чоң энем менен бир короодо чоңойгом. Ошолордун таасири менен намазга келдик. Чексиз шүгүр айтам. Азыр эгерде убактымды туура бөлүштүрүп, азыр мен анча мынча эмоциямды сактап, бирөөнүн жакшы жакка мамилесин өзгөртүүгө жардам берип жатсам, анда бул дүйнөлүк илим менен катар диний алган билимдерим жана практикалаган ибадаттарымдын пайдасы аябай тийип аткандыгын баса белгилеп койгум келди. Мен үчүн сурагыңыз келсе, тайм менеджмент намаз. Жашоомду намазга чейин, намаздан кийин деп бөлүштүрдүм. Андан жаман болгонубуз жок. Эгерде өзүң үчүн, өзүңдүн жүрөгүңдүн тынчтыгы үчүн тейти камера карап турат эмес, Кудай карап турат деп ибадат кылып жашасаң, анда сен саясатта дагы ийгиликтүү болосуң жана башкалардын абалынан коркосуң. Анда сен ишкерликте бирөөгө сүткор болбойсуң. Анда сен үй бүлөдө зулумдук кылбайсың жана коомдо саткынчы болбойсуң. Ошондуктан дин менен жашоо, илим менен айкалыштыруу, жеке өзүңдүн принциптериңе киргизүү бул адамдын күчтүүлүгү жана жеке дисциплинасы деп ойлойм. Азыр по поводу чоң атаңызды айтып кеттиңиз. Тогда расскажите, где вы росли, канча бир тууганыңыз бар? Бардыгы эмнегедир бизди көрүп жүргөндөн улам 3 бир тууган деп ойлошот. Нуржигит Кадырбекович, анан баягы гинеколог Айганыш Кадырбековна, соц тармакта үчөөбүз активный болгон үчүн. Бирок Кудайыма чексиз шүгүр, бизди Кудай таала 6 бир тууган кылган. Машалла. Эне атабыз себептүү. Ош облустунун Кара-Кулжа районунда төрөлүп чоңойгонмун. Элеттик кызмын. Ошондо Кара-Кулжа районунун чыгыш тарабынан акыркы айылдан болгондо, бизден нары айыл жок эле. Анан кээде гимназияда окутуш керек, балдарды кымбатта окутуш керек дегенде айтып калам да, элеттен келип эле жаман адам болгон жокпуз депчи. Ошондуктан ошол балалыгым, ошол жакта өткөн күндөрүм элет толук тарбия менен сыймыктанам. Эгерде кимдир бирөө мени кордогусу келсе, толуксуң, сен элеттиксиң деп урушсун, мен сыймыктанам. Машалла. Мен неге вот по поводу практикующей мусульманки спросила. У вас какие-то комментарии, хейты было по поводу внешнего образа? Вы же знаете же, что обычно как платок так надо носить. Вот как вы к этому относитесь? Я смотрю, у вас к этому свободное такое отношение. Ушул сөзүңүзгө жооп берерден мурун бир жакшы икая айтып берейин. 6 жаштагы небересин жетелеген аксакал жолго чыгыптыр дейт. Анан баратып, эми бала кичинекей да деп баланы атына мингизип алса, элдин баары сынайт дейт. Бала өлөт беле? Тиги аксакалды мингизип койбойбу деп. Кой анда сен түшчү, мен минип алайын десе, агагын жагындагы какбаш чал. Баланы мингизип койсо болмок, өзү минип алыптыр. Коёнду экөөбүз тең түшүп алалы десе, бул жерде 3 жаныбар мээси жок келатат. Атты бирөөсү минип албайбы? Же экөө минсе өлө беле? Деп айтат дейт. Анда атты экөө тең минип алса, могу эки үстүндөгү адам айвандан астындагы айван жакшыраак экен. Анткени экөө биригип бир атты минип алыптыр деп айтат дейт. Ошондуктан элдин баарына жагуу мүмкүн эмес. Ошол бизди сындаган, тепкилеген элдин болгону дурус. Алар курчутат бизди, кээде жаңылдырат, кээде ыйлатат, кээде чыйралтат. Хейт болот. Оронсоң, бирөтөл оронуп албайсыңбы, кулагың ачпай дейт. Десе астына бирөө жазат, жок, кыргыз оронгон эмес, биз араб кыл эмеспиз. Астына, аркасына жол салынган момундай сонун болуп турат десе бирөөсү айтат. Эмне эле бул башына тиги арабтардын шляпасын, же француздардын шляпасын кийген дейт. Мен ошол адамдарга капа болбойм. Бармак басам. Биринчиден энергиясын менин жашоомун ичиндеги нерсеге арнап атат. Кандай жакшы, мен бирөөгө убактым арнаганга убактым жок. Экинчиден аяйм. Бактысы, иши, өзүнүн мындай бирөөгө арнагысы убактысы бар адам бирөөнүн постунун астында комментарийге кирип жазып отурбайт. Бакыт каалап коем, ийгилик, жеке жашоо ийгилик каалайм. Ошондуктан хейт болот, бизди курчутат, кээде жыгылабыз, кээде ыйлайбыз, анан кээде рахмат айтып туруп кетебиз.
Просто, Нургуль Садырбековна, я сама не так давно пришла, и мне каждый вот момент я изучаю, да, как мусульманка, вот как нужно одевать, что такое аурат, хиджаб и так далее. И вот, ну, через комментарии, через сообщения и так далее, ты понимаешь, что есть определенные какие-то правила. Вот в вашем случае вы намаз читаете, вы считаете себя истинной мусульманкой, а вот, ну, покрывая только голову, как вообще вот, как вы к этому пришли, что ли, я не знаю. Бул дүйнө сыноо үчүн келген да. Жараткандын боорукердиги менен биз көп кырсыктан сакталабыз. Мээрими менен көп күнөөлөрүбүз кечирилет. Бирок адилеттүүлүгү менен бизди ушул жашоого сыноого алып келген. Кандай чечим кабыл алат экен Нургуль айым, кандай чечим кабыл алат экен Нуркызы айым деп. Бул динибизде дагы, жашоодо да, мыйзамда да ошондой. Эгерде мен бир кылмыш кылган болсом, апам барып, жок кызым жакшы кыз эле, ордуна мени камап койгула десе, эже барыңыз үйүңүзгө, кызыңыз жооп берет деп айтат. Ошол сыяктуу эле сиз үчүн мен жооп бере албайм деген сыяктуу. Динде дагы ар бирибиз өзүбүздөн суралабыз. Жоолук бул алымдарыбыз айтып атат, мен диний билимим жок, бирок өзүм үчүн бардыгын онлайн окуп, билим алып, акыйда, фих, сиро, тажвид боюнча илим алып окуп изилдедим. Өзүнчө өкүм. Бул баарынан мурда аялга коргонуч, калканч болуш керек. Аны бекерден эми Аллах Таалахтын мүмкүнчүлүк керемет акыл көргөчтүгүнүн жанында биздин пенденин акылмандыгы бир ийненин көзүнөн да кичинекей нерсе. Менин талдоомо койсо ар ким ар түрдүү талдай берет. Болгон Аллах Таалага өкүм кылган, аял киши жоолук салганы парыз деп. Бул бизге басмырлоо эмес, тыюу эмес, башка эмес. Бул коргоо, бул статус, бул бийиктик. Бирөө батын албаш керек, бизге каалаганын кыла албаш керек. Ошого байланыштуу мен апам ажыдан келгенден кийин, анын суранычы менен жана умрадан келгенден кийин жоолукту ушундай салындым. Бирок түшүнөм парыз экен. Ал дагы менин нафсым, ыйманым толук болгон күнү буйруш керек. Ниетимде бар. Сиздердей дароо чечим кабыл алып, орогон адамдардын чечимин сыйлайм жана суктанам. Ошол эле мезгилде койчай, булар оронбой эле жүрөм, мен ушул бойдо эле сонун эле кылып атам деген адамдардын тандоосун да сыйлайм. Анткени алар да өзүнүн кылыгы үчүн өзү жооп берет, бир билгени болуш керек. Бирок менин ниетим келечекте биз баарыбыз ошол өкүмдү аткарышыбыз керек, жоолукчан болушубуз керек. Азырынча ушул. Машалла. Вот это вот, знаете, у вас такой современный, уверенный подход ко всему. Я вот сиздин ответиңизге жараша для себя такой вывод делаю. Это на самом деле это не то, что современно и смело, а про то, что у вас четкое понимание, где осознанность, где обязанность, где мои какие-то внутренние сильные вот эти чувства, да? Машалла. Прям это такой честный ответ. Я на самом деле уважаю, когда вот есть вот это внутреннее свое состояние, уверенное, да, машалла. Давайте тогда перейдем на вашу экспертность. Ораторское искусство. Вот в целом через ораторство, через правильное общение возможно ли решать какие-то проблемы? Ооба. Эгерде сүйлөө өнөрү, кеп маданияты мынчалык маанилүү болбогондо, кыргыз элинде өнөр алды кызыл тил деген макал жашамак эмес. Аны ар бир кыргыз билет. Айтматовдун, Чыңгыз Айтматовдун эң кыйыны күндө адам болуу деген сөзүнөн кийинки орунда тилден түбөлүктүү, тилден артык өнөр жок деген сөзү калмак эмес аркасынан. Жусуп Баласагын деген биздин ушундай өз доорунун бир кылым алдыда жүргөн акылманы, кемеңгери, ойчулу, падышаларга кеп кеңеш берген жазуучу философу Тил Арстандай босогоңдо комдонгон, байкабасаң өзүңдү да жеп койгон деп айтмак эмес. 1,5 миллиард Кытайдан 7 миллион кыргыз дүйнөдөгү эң чоң Манас эпосту жараткандыгы же төкмөлүгү менен артыгыраак турмак эмес. Бүгүн алар саат санап техника чыгарып,
машинелерди өндүрүп атат. Бирок эмнегедир кыргыз эли деле өзүнүн баалуу өнөр менен жашап келатат. Көрсөбүз, сөзгө маани берет экенбиз. Ошондуктан сөз ушундай нерсе, универсалдуу өнөр. Мейли ойлойт да, мен го үйдө отурам, мына депутат жакшы сүйлөбөйбү дейт. Экөөбүздү көрүп отурган киши тартканы подкаст дейт. Нургүл айым ийгиликтүү ишкер дейт. Эл аралык аренада жүрөт бизнесте. Сүйлөгөнүн карачы дейт. Нуркыз айым тележурналистмин дейт. Карачы тетиги сөзүнөн жаңылып атат. Мага боло берет дейт. Баарына керек. Баарына керек. Мен университетте окуп жүргөндө акырында айтишник, программисттерди окуттум. Анан ошолорго дүйнөлүк адабиятты окутуп келгилесе, эжеке бизге мунун кереги жок. Деди эле айттым. Ай, эртең барып укмуш программист болсоң, мени жумушка алыңызчы. Эмнеге ашмат эмес, мени алышыңыз керек деп ынандырганга дагы тил керек, сөз керек балам. Ошондуктан адабиятты окуйбуз деп. Ошондуктан аябай ийгиликтүү бизнесмендерди окуттум. Эжеке сөз кереги жок деп ойлодум эле, башкара албай калдым компаниямды деген. Курулуш компаниялардын, чоң жеке ишканалардын сатуу менеджерлерин окуттум. Эл менен кардар менен сүйлөшө албай, мамилебиз, сатуубуз түшүп кетти деп. Банктын жетекчилерин окуттум. Анткени мен эсеп менен жүрө берип, адамдын эмоциясы бул каражатка байланганын түшүнбөй калыптырмын деп окуттум. Ошондуктан сөз, сүйлөө маданияты, ойду жеткирүү, чечендик, сөз чеберчилиги бул универсалдуу. Керек болсо сиздин абалыңызды азыркыдан жакшырта турган. Мамилелериңизди жайына коюп, каражатыңызды көбөйтө турган өнөр деп тартынбай, башымды бийик көтөрүп, анан этегине илеп белгисин коюп айткым келип атат. Ошондой. Ораторское искусство нужно не только, да, в бизнесе, это про продажи, да, все равно адам баласы сатканга муктажбыз. Я все-таки, наверное, на русском буду говорить. Мага кыргыз тилинде ыңгайлуу, сизге орус тилинде ыңгайлуу. Бирок илимибиз элге жеткиликтүү болсо болду, айта бериңиз. Айта берейинби? Ата мен кыргызча ойлоном деп эле тормозить эте берем да ушинтип. Для бизнеса ораторское искусство крайне необходимо. Человек должен уметь продавать. Вообще, многие думают, что продажа только где-то в торговле. Продажа себя. Ну, в таком правильном смысле, да? Продавать себя мы всегда продаем. И получается, что это уметь надо еще и в семейной жизни. Начиная девушка, которая планирует выйти замуж, она уже должна уметь красиво говорить. Вы согласны с этим? Албетте. Мен тележурналист болуп, анан кыргыз тили филологиясында сабак берип, журналисттерди окутуп, анан чоң иш-чараларды алып барып башкарып жүрүп эле мамиле экспертине айландым. Эмнеге? Себеби сүйлөө чеберчилиги, орусча айтканда исключительно мамилелердин эсебинен ишке ашат экен. Мен сонун эле сүйлөөчү болчумун, сүйлөбөй калдым. Эмнеге? Апам уруша берип сүйлөбөй калдым. Күйөөм ушинтип мени басмырлай берип, оюму жеткире албай калдым. Кичинекейде ушу балам көбүрөөк урушуп койдум эле, азыр оюн ача албай титирейт. Бир жолу чочутуп койдум эле, балам сүйлөбөй калды. Дегенден улам, зарылдыктан улам мен сүйлөөнү үйрөтүш үчүн мамиле эксперти болуп чыгышка аргасыз болдум. Могу жерден баштап кылыпсың, аны монтип жеңебиз. Харизманы могу жерден кошобуз. Ал сенин чын жүрөктөн кирүүңөн жана берилүүңөн деп олтуруп мамиле эксперти болгондо мен түшүндүм. Сөз бул жан дүйнөнүн абалы экен. Ооба, ушул жерден акырындап үй бүлөңүзгө өтөлү. Үйүңүздө кандай кылып, кайсы тилде сүйлөшөсүңөр и как так получилось вообще, как вы воспитываете своих детей именно вот тому, что вы учите, ну как эксперт по ораторскому вообще? Нургүл айымда, кыйын айымда өзү баягы байкап коюп атпайбы? Биздин маегибиз башталгыча мен кызым менен орусча сүйлөшкөнүмдү көрдүңүз да. Ошондон улам берип атканыңызды билип атам. Мындай болду, мен өзү кыргыз тил, мамлекеттик тил менин жашоомдун өзү болуп калды. Анткени мектептен мен
республикалык олимпиададан 2 жыл катар жеңүүчү болуп биринчини алган окуучумун. Келип кыргыз филология факультетин бүттүм. Журналист болуп иштедим мамлекеттик каналда. Маданий руханий бөлүмдү баштап жетектеп калдым. Республикалык кыргыз тили коомунун вице-президенти болуп калдым. Анан менин жашоом, патриоттуулугум, бар жогум кирип, анан бир нерсени түшүнө алчу эмесмин, эмнеге балдарын орусча сүйлөтөт депчи. Аллах таала ушундай кудуреттүү жана күчтүү зат мага түшүндүрдү. Менин балдарым баары кыргыз тилде сонун сүйлөйт, 4-төө. 5-инчиси 3 жашка чейин сүйлөбөй туруп калды. Анан биз логопедке, адиске бардык. Күнүнө чоң акча төлөйм, бирок бир айда жыйынтык болгон жок. Анан мен барып, бардык эле кардар катары талабымды коюп, акчам кетип атат, кызым сүйлөгөн жок десем айтты да. Бизде азырынча кыргыз тилдүү логопед жок. Мен нанды хлебти окутут ам эжекеси. Сиз үйгө барсаңар, барыңар нан десеңер, бул хлеб бекен, анан нан бекен деп сүйлөбөй коет. 7 жашка чейин орусча сүйлөйсүздөр, тилди чыгарып алып 2 тилде кыласыздар деп. Ошонун эсебинен карап көрбөйсүзбү? Бир күндө анан баарыбыз орусча сүйлөп калбадыкпы? Кичинекей кызым тили чыксын депчи. Бул тууралуу мен хейтке да калам. Себеби ал кызым менен кез сторис тарыхча тартып чыгарып калсам, ал орусча сүйлөсө, ана эжеке дешет да. Бул тагдыр. Бул кээде катуу кетпе пендем. Сыноо сенин башыңда бар деген нерсе. Бирок Кудайга шүгүр, азыр сен сулуусуң, мен 5 алдым бүгүн деп кыргызчанын барсын сүйлөгөнгө аракет кылып атабыз. Негизи мен бир талапты коем. Балдарым, мен силердин апаңармын. Могу сулуу жигит атаңар. Биздин үйдө мама, папа жок. Эгерде мама, папа десеңер, жооп бербейм. 7 тилде сүйлөгүлө. Немистин түшүн жоруп, Кытайга котормочу болгула. Бирок мага апа деп кайрылгыла деп айтам. Анткени улуттун баалуулугу биринчи тили адабияты, маданияты, салты менен сакталат. Ошого мекенчил адам катары ушинтип салым кошуп атам деп ойлойм. Анан канчалык натыйжасын берип атат билбейм. Бирок негизи балдарымдын оюн жеткирүүсү жакшы. Өзгөчө мен аябай көп какшыктайм балдарымды. Өкүрүп бакыр урушканга караганда какшыктаган жакшыраак. Мисалы үй жыйнап отурганда, балдарым силер кичине сүйлөшүп отура тургула, мен туруп мооларды жууп ийейин десем эле, ой апаке ушинтесиз деп анан кошо жууп калат. Какшыкты түшүнөт. Демек, сөз чеберчилиги, кабыл алуусу бар, кыргызча ойлонот. Азырынча ушул эми. На совесть, да, вы их? Ну вот мен дагы Оштун кызымын, да. Ош чакта өзү негизи орусча аз эле мындай аз сүйлөшчү да. Вот кече апам менен көп Барып келдиңизби айланып, тууганчылап? Жок, апам күлдүк. Күлдү болсо, наоборот, орусча аябай кеткен, ооба. сүйлөшөт экен да. Орустар кыргызча сүйлөшөт. Мына бизде Денис устаз каракулдук болуп айтып берип атат да, вот вокруг деп. И он очень хорошо знает русский язык. В то же время вот апам дагы орусча окушуп, орус класста мындай, наоборот, вот так, да. Ошондо это все-таки зависит от места пребывания, да, места обитания, да, сфера вокруг. Вот на язык. Действительно, в Ошской области больше кыргызча айтышат. Бул эмне менен өзбекче аралашып. Бул эмне менен түшүндүрүлөт? Эми мен филолог, окумуштуу катары айтайын, кыргыз тилиндеги ар бир региондун говору сөзсүз алар алака кылган, жашаган улуттар, кошуналарга байланыштуу жана жашоо образына байланыштуу болуп эсептелинет. Ош жергесинде шаардын айланасы, райондор эмес. Өзбек калкына жакын жана өзбек тектүү адамдар жашагандыктан алардын тили ширин болот. Анан сатуу, соода, тейлөө өнөрүндө болгон үчүн алар менен тынымсыз байланышка туура келгендиктен айрым сөздөрү, лексикондору кирип калгандыгы бар. Бирок ошого карабастан кыргыз тил, орус тил, анан өтө мээнеткеч эл жыш болуп калган, жашап кетүү кыйын болгондуктан бардык тилди өздөштүргөнгө балдары тың болот. Жашап кетүүгө, бизнесте ушундай болот, ал чындык. Эмнеге көл тарапта орусча болуп калды дей турган болсо, көл бул кыргыздын мүрөгү, чүрөгү, бермети деп айтабыз. Аны приживалс деген бир илимпоз абабыз келип туруп,
Ол жерде бір кооз жер бар экен, жердин эле киндиги экен, бейиштин өзү экен деп изилдемиш болуп айтканда, бизди оккупациялык баскынчылык саясатында келген империя, ошол мезгилдеги азыркы Россия Федерациясын айткым келген жок, ошол мезгилдеги баскынчылык Россиялык империясы келип отурукташып алган. Ошондон качып, билесиздер да, 16-жылкы эл кыргын болгондо түндүк эл кырылган, түштүк эмес. Анткени ал жакка орустар жете эле келген. Ал жак Хива, Өзбек, Кокон хандыгынын басымында болчу. Ошондуктан бул орусча сүйлөп калгандыгы, булардын тыгыз жашап калгандыгы жана жерин ээлеп алгандыгы. Биз Ош чергесинде өзбектер менен кандай тыгыз сүйлөшсөк, орустар менен. Мен көлдөн билем, мектеп деген сөз колдонулбайт, дээрлик школ дешет. Байбичеси дагы, башкасы да. Муну сынабайт. Казак элинде анашым, шеше деген сөз жок. Мама деген казак сөзү болуп калган. Бул жашоо образына жана кимдер менен алакалашканына байланыштуу. Көп тил билген, илимдүү адамдар бардык региондо бар. Ошон үчүн, когда веду подкасты, очень много людей, которые так же, как и я, разговаривают, орусча, кыргызча аралаштыргандар аябай жакшы түшүнүшүп атышат да. Если, говорит, таза кыргызча сүйлөшсөңөр, говорит, биз кирбейбиз андай подкастка, потому что биз мындай нукра кыргызча жакшы түшүнө албайбыз. А так как у вас есть микс, дейт, мы, говорит, вас очень хорошо понимаем, дейт. Вот так разобраться, почти каждый кыргыздар деле сонун эле мындай түшүнбөйм деген кыргыздар деле түшүнүшөт орусчанычы. Ошол эле киного, Аватар киного барышат, тияка бияка барганда орусча кинону сонун эле көрүшөт. Эми где-то капризничать этип калышы мүмкүн, таза кыргызча сүйлөбөйсүңөрбү депчи. Но я думаю, что смысл все равно понятен, потому что мы, в действительности, такая страна, мы гибкие люди. И сколько кыргызстанцев ошол эле ош жактан Россияда жүрүшөт. Ошол эле орустар менен канча иштешип атышат. Конечно, өздөрү эле кыйналып атышат от того, что они не знают русский язык. Я сколько там была, видела, что они, вот этот метод переговора им очень сложно дается. Ну, со временем үйрөнгөндөр им легче становится. Поэтому знать и русский, и кыргызский, и вообще знать несколько языков, по-моему, это өзүңөргө эле это, да, как во благо, да? Вот. Ошондо, получается, мы продолжаем по поводу языка, понятно, а по поводу вот именно вот этого ораторского искусства. Вот это вот уметь свои вот эти чувства рассказывать, общаться. Ошол эле келин, например, вот күйөөгө чыкты. Жолдошу менен, кайненеси менен. Вот это вот умение разговаривать, насколько это ей же помогает для создания счастливой семьи. Мындай да, Нургүл айым, дүйнөлүк этикет боюнча адистер айтат, мен деген психологдор айтат, үн, тембр, дикция, харизма боюнча эксперттер айтат. Дүйнөдө адамды кымбат улутуна карабайт, жынысына карабайт, мамлекетине карабайт, кымбат көрсөткөн же тескерисинче көз алдыңды арзандатып жиберген 10 негизги сыпат болот. Ошонун биринчиси бул адаттар дейт. Сүйлөп атып мынтип оозун тартып бериши мүмкүн, мурдун чукушу мүмкүн, шырктеши мүмкүн, башын тырмай бериши мүмкүн, тамак жеп атып колун оозуна салып тишин чукушу мүмкүн. Бул адаттар көз алдыбызда арзандатат. Ошол эле мезгилде отурганда сөзсүз колун коюп отурушу мүмкүн, же угуп атканда сөзсүз көзүн карап урушу мүмкүн. Көз алдыбызда бизге адамды кымбаттатат, ак сөөк көрсөтөт. Орустар аристократ деген. Ошонун экинчи орунда сүйлөө маданияты турат. Кант деп кымбат көрүнөсүң. Ошон үчүн адамды кыргыз элинде жылкы кишинешкенче, адам сурашканча деп айтат. Ошондуктан үй бүлөнүн сакталышында тил маданияты, тилим бар деп сүйлөй бергенге караганда кайсыл мезгилде унчукпай коюу адеби. Ошол эле мезгилде сүйлөөнүн чеберчилигине бул эмоция, харизма, мимика, жест, тембр, дикция, пауза, интонация дегендер кирет. Ошол эмоцияны көзөмөлдөп кошуу дагы аябай чоң мааниге ээ. Ошондуктан күйөөгө түйүүдө мен сизге эки окуя айтып берейин.
Биринчиси, мен бир иниме кыз таап калдым. Сонун кыз бар экен, барып таанышып келбейсиңби десем, макул эже деп барып таанышып 5 мүнөт тургандан кийин эле жанагы кыз айтыптыр, болду эми сиз бара бериңиз дептир да. Анан жаман болуп кетиптир. А эмне мен жакпай калдымбы дептир. Бизе жок, сиз жука кийинип алыпсыз, азыр жамгыр жаачудай болуп турат, үшүп каласыз дептир да. Бир эле ооз сөз. Мен ошентип ойлонду, ошо кыз мени аяды деп жакшы көрүп экөө үйлөнгөн, азыр балалуу чакалуу тынып калган, күлүп калам экөөң мени тааныштырган деп. Бир сөз көрдүңүзбү? Ошол кыз бара бериңиз деп атат. А тиги бала сурап атат, эмнеге деп. Эгерде ошол сурабай эле кетип калганда мен жакпай калыпмын деп. Көрдүңүзбү? Мамиленин майнилүүлүгү, суроонун, сөздүн майнилүүлүгү. Десе, ал да чынын айтты да, жок эми деп койбой, жок сиз үшүп каласыз деп атат. Көрдүңүзбү? 3 сүйлөмдөн турган диалог, бир өмүргө жете турган энергия болду. Целая семья создалась. Алардын үй бүлөгө курулушу бул нике кайып, Аллах Тааланын өкүмү болчу. Бирок себепчи өздөрүнүн мамилеси, сөзү болду да. А экинчиси, бир келин менен кайнене мага жеке кабыл алууга келди. Келин ыйлайт. Ушул убакка чейин кайненем экөөбүз такыр урушкан эмеспиз. Кайнатам өтүп кетти өткөн жылы, болду ушундан бери кайненем асылганын койбоду, тарынат, апам байкуш тарыныпсың деп күйөөм экөөбүз урушабыз. Болбой эмне кылышты билбей калдым депчи. Анан кайненесин чакырып, сүйлөшүп отурса, келин орус тилдүү кыз экен. Сүйлөгөндө оюн түз жеткирет. Анан бирдемени байкап калып, андай кылба десем, эмнеге андай кылбайт десе, тиги аңтарылып кетет десе, ой апа, өлө турган кыйынсыз дептир да. Ансыз да күйөөсү өлүп, эми алда кетти го деп өксүп турган аялга, бул жалгыз келиниме эми мен өлгөнүм эле калган турбайбы? Баарыбызды өлтүрүп, дымдап коюп, хозяйка болуш керек экен деп өксүп турган эмоциялык абалда аялга катуу тийиптир дагы. Анан кырсыгып калыптыр. Бир сөз, өлө тургансыз апа деген. Майра Керим кызы деген кыргыздын төкмө акын айымы болгон. Кыргызга жеңе болуп келип эне статусу менен өлдү, казактын кызы эле. Ошол кайненесин ушундай урматтап жанында жүрүшкөн, кайсыл жерге барсак, бул кайненем дейт экен да. Сый көрсөтүптүр, жетелетип, мынакей мен жакшы аял, бул кайненем дейт экен. Кийин келин алганда чыгып сүйлөп кайненеси. Келиним дептир. Кай жерге барсаң сүйлөп, мактап туруп, жайкап туруп, өз энем деп койбой, кайненем деп көрсөтөт элең мен. Өткөрүп бердим сага бүгүн кайненеликти дептир да. Көр кайненеликти деп. Бир сөз. Апабыз. Бул менин жолдошум төрөгөн апам. Бул экинчи апам. Апам да кайненем деп кошуп айтса, ошончолук катуу тиймек эмес. Көрдүңүзбү? Ошончо сыйып, жетелеп, тааныштырып, мактаганын аркасынан бир эле ооз кайненем деген мына колунун аркасын жайкап сүйлөгөн сөзү кандай катуу тийип атат. Мына үй бүлөлүк мамиледеги аялга сөздүн орду. Мисалы, күйөөңүз иштен кечикти. Качан келесиң? Мен айтам, табу, эвфемизм деп билгиле. Күйөөгө айтпай турган фразалар. Качан келесиң? Каякта жүрөсүң? Дагы унутуп калба. Сен ушундай элең, сенден жакшылык көрбөдүм. Ошибки. Айтпаңыз бул сүйлөмдөрдү, фразаларды. Анан айтат да, хижи анда эмнени айтабыз, ошого эле ылайык мамиле кылышат алар депчи. Кечигет, жоголуп кетет, айтсаң баягыны кайталайт, досуна тыйынын берип алдатат. Анан эмне кылышыбыз керек дегенди айтам да, Кудай Таала сага эркекти баксын деп берген эмес бизге миссия. Бизге шык берсин деген миссия берген. Бизге мээрим берсин деген. Бизге коммуникациялык байланыштыргыч функция берген. Сага ажаткана казып бала тойдуруш, же күйөөнү багыш берилген эмес. Бизге нандырыш берилген. Анда изден. Тамак бышты эле, сен келсек жемекпиз деген сөз тентибей келатасыңбы, биз ачка отура берели деген сөз которулат. Дагы унутуп калба дегенге караганда, эстетип коеюн дедим, жумушуңуз көп да десең, мен мандражмын, рас эле деп эстейт. Анан неме, сен өзүң билесиң го, бирок менин оюмда деп айтсаң, үйрөткөндөй болбойсуң. Ага бербе. Ал досуң, аферист десең, сен үчүн барып берет. Себеби бизде подкаблучник болбойм деген эркектин эгосу бар. Себеби биз ошентип чоңойтабыз аны, багындыруучу болуп деп айтабыз да. Мына үй бүлөлүк мамиледеги жөнөкөй сөздүн, маданияттын орду. Методом правильного переговора
с любым, да, вот человеком, особенно с близкими, кандай вот можно мирным путем все это решить, да? Дай талам же действительно, как вы говорите, язык дал, но его правильно надо использовать. Тиль менен как можно страшно вещи сделать, скажите? Да. Вот ушел момент, Больно сделать можно. вроде бы такая маленькая частичка тела, да, она может так испортить, да? Ооба. Слова «не воробей» вылетит, не поймаешь, деп орыстар айткандай. Большинство кайсы проблема менен к вам обращаются? Эң көп мага кайрылган проблема сөз байлыгым жок дейт. Айтайын дейм, жетпей калат дейт. Анан мен айтам, сөз байлык деген бул кадимки эле сиздин үйүңүздөгү айталык. Сиз укмуш мынакей, сиз тиги өндүрүшүндө жүрөсүз, жеңил өнөр жай. Мына жарманкелериңизге катышып жүрөбүз. Эл аралык рынокко чыкканга аракет кылып атасыз. Укмуш дизайнер болуңуз. Укмуш чеберлериңиз болсун. Машинеңиз жана тигүүчү машинелериңиз эң заманбап үлгүдө болсун. Бирок кездеме жок болсо эмнеден тигесиз? Кагаздан тигесизби? Туура. Же жалбырактанбы? Ошол сыяктуу миң айлекер, миң билимдүү, миң күчтүү бизнесмен, миң сатуучу бол, бирок сөз байлыгың жетпесе, кантип оюңу жеткиресиң? Ал үчүн бир гана жолу бар. Китеп, китеп, китеп. Анан ойлойбуз биз, Нуркыз эжек айта берет да, ал шаарда жашайт, анан үйүндө киши көп, анан иш оңой, анан күйөөсү түшүнөт болуш керек, анан китеп окуйт деген, мен деген тамак кылам, анан мен нан жабам, анан мен деген үйдөмүн, мен балдарым, бөөктөрүм кичинекей, ишим оор, мен деген тигишим керек, мен деген жүктөшүм керек, бошобойм, анан чарчап калам деп. Бул шылтоо. Философияда себеп, натыжа, шылтоо деген 3 категория бар. Ушул үчөөнү ажыратмайчы ушундай боло берет. Бүгүн китеп окуганга убактың жокпу? Анда аудио китепти кулакчынды тыгып ал дагы ук да. Анан китеп окудуң сен. Балаң такыр китепти окузбай башка да кылып ата. Жомокту коюп кой. Бир баалуу Рамаянаны коесуңбу? Балким жанагы Гофмандын жомокторунан коюп коесуңбу? Андерсондун жомокторунун киносун коюп коесуңбу? Балаң да көрөт. Сага да сөз байлык. Сен аны эстеп калуу жана сөз байлыгын мамилелерди эзиттөө, жоопкерчилик менен көр. Сен 10 мүнөт китеп окудуң. Сен бүгүн жалаң колуң менен иштешиң керек. Башка болбой атат, китеп окуганга убактың болбой атат. Анда эрте менен 20 мүнөт эртерээк тур да, бүгүн 20 мүнөт китеп оку да. Башка жол жок. Ушул. А бирок ошону колдонуу чеберчилик, бул өзүнчө илим. Ага мен атайын отуруп алып окутам. Вроде бы как правильно, да, а в то же время очень многие говорят, что я очень много читаю. Но когда приходит момент, элементарно тост, пожелание, ушел момент, и я теряюсь. Я не могу сказать, и поэтому такое ощущение, что все мои книги, калпеле, да, вот просто где-то в голове и внутри осталось. Вот как с этим быть? Ушул нерсени мен түшүндүрүшчү мындай деп айткым келет да. Айталык, мен дайыма эле апам нан жапканда жардам берип жүргөнмүн. Тандырын кызытып, камырын ыйлеп, анан анча-мынча апам жабыштырып койгон нанды үзүп алчумун, бирок өзүм жаба албайм. Апам экөөбүз турсак эле мантыны түйө алам, бирок өзүм жай албайм деген нерсе. Китепти окуганда эстеп калуу. И ошол китептин ичиндеги сөздөрдү кайра колдонуу, практика, жоопкерчилик менен окуш керек. Мен да билем ошондой адамдарды. Басса турса колунан китеп түшпөйт, анан не демекчибиз, деп тост айтат. Аларда кайра колдонуу жоопкерчилиги жок. Мен дагы билем аябай көп. Курандын сүрөлөрүн жатка билген, жакшы адамдарды, эрте тургандарды билем. Бирок намаз окубаса ал окуган жок да. Ал жаттаган сүрөсүн колдонбосо практикалабаса, окуган жок да. Практика киргизиш керек. Действовать надо уже. Раз прочитала, это нужно пересказать, да, научиться пересказать. Демекчи, бүгүн эле бир китепти окуп калдым. Бүгүн бир сөз уктуңузбу? Аны бүгүн тосто колдонуңуз. Дейсиз, бирок көнүп каласыз. А вот это вот внутреннее переживание, волнение,
немесе титиреп турат. Это с чем связано? Вот вроде бы местінде вот этот весь словарный запас есть, например, да, такие тоже есть люди, но вот именно вот этот страх перед публикой, перед даже вот один на один иногда многие волнуются. Вот я конча гости, конечно, у меня профессионалы, они классно, все у них спокойно, а мындай вот сүйлөшүп неме алганда какое-то волнение, глаза отводят, вот это вот все. А также келиндер көзүнүн жанында волнениясы бар, айта албайт да, вот вроде бы тили сонун сайрайт башка жерде, а көзү менен сүйлөшө албайт. Это психология, состояние. Негизи бул бардык нерсе бизде нерв, психология, ушу менталдык акыл менен тыгыз байланышкан. Бирок бул жалпысынан биз эл алдына чыгуу өнөрүндө публичное выступление деп коет, ошондо сүрдөө сезими деп коебуз. Ошол сүрдөө сезимин кантип жеңүү боюнча практикалар кылганда айтат, деби упражнение кыл, секирбей, жата кал, тура кал, колуң көнүк жасабай дейт. 100 жол жасабайсың отжиманияны. Эгерде 3 нерсени аткарбасаң, бул сезим кетпейт. Биринчиси, бул сүрдөө сезими деп кабыл алуу. Экинчиси, аны жеңип же өткөрүп жиберүү. Келди, бул өтүш керек, буну сүрдөдүм деп. Же үчүнчү жолу бар, моюнга алып ачык айтуу, мен сүрдөп атам, мен сүйлөй албай атам. Өткөрбөйүнчү деп айт. Ошондо аркы кишиге да түшүнүктүү, өзүң да айтып алдың, сен анча-мынча ап карап аткан болсоң, анда ал сүрдөп аткандыгың. Сүрдөп аткан эмнеден келип чыгат десе, бул нормалдуу. Мен деген адамда сүрдөйт. Сүрдөө, уялуу, жоопкерчилик сезим деген бул динибизде да айтылат, уялбай калган адам коркунучтуу деп. Бул жоопкерчилик, бул жакшы сыпат. Сиз уялып атсаңыз, сиз сүрдөп атсаңыз, сиз титиреп атсаңыз, мен куттуктайм, сиз ыймандуу адам экенсиз. Болгону эле аны кабыл алып, тосуп алын. Айталык, сизге бир куда келет, же күтүүсүз конок келди. Келет экен, тамагым быш элек, эмне болду, үйүм бытыраң, кебетем кандай, көйнөгүмү алмаштырбай калдым, электрге жарык өчүп калган болчу, деп эле кыйкыра берсеңиз эле, өзү болуп калса чоо кыйкырат элек. Болбойт. Же кабыл аласыз дагы, коногум келип калыптыр деп келиңиздер. Электрибиз өчүп калып, бир аз сүйлөшүп отурасыздар, мен эшикке очокко бышырып ийем деп айтасыз. Же болбосо кечирээк келип, мантым эми түйүп аттым элек, сонун болот экен, экөөбүз сүйлөшкөнчө бышырабыз дейсиз. Же эчтеке болбойт, ал деле ошондой киргизип отургузуп коюптур, бышырасыз. Кыйкыра берсеңиз тамак бышпайт. Сүрдөө сезими деле күтүүсүз келген коноктой. Аны же чогуу манды түйдүрүш керек алып чыгып. Же ичкери отургузуп коюп, сиз батыраак кыймылдашыңыз керек. Же айтышыңыз керек, свет өчүп калып, ит эле болбодумбу, көчөдөн тамак ичелиби депчи. Сүрдөө сезимин ушинтип тосуп алганды үйрөнбөйүнчө аны жеңип салуу мүмкүн эмес. Ага байракты алдырып жибербеш керек. Ал сиздин үстүңүздөн башкарбаш керек. Сизди могу үстүңүздөн туруп карап, кана Нургүл бир секирчи, титиречи, териңден чыпылдап сөз чыгып, бетиң кызарсынчы дебеш керек. Келдиңби, жакшы болуптур, сен келип жүргөн адамсың, бул жака өт дегендей сиз үстүнөн карамайынча ал бизди башкара берет. Вот это получается уверенность, да? Человек должен все-таки быть уверенным, чтобы вот ошондой тосуп алыш, да? Это все-таки с детства, да, психологи говорят? Воспитаниядан болобу ушул? Кандай семьяда ушул бала чоңойду, ошол кыз откуда у нее? Чөйрө, тарбия сөзсүз таасир этет. Бирок ишенимдүүлүк бул даярдык менен келет. Айталык, бир той болду, же аябай чоң иш-чара болуп атат. Анан бир 200-дөй айым жүрөбүз. Ошонун 20-сы эле кайкалактап ары басат, бери басат. Калган 180-и ошону ары бери карайбыз, тиктейбиз, жарымыбыз суктанабыз, жарымыбыз ушактайбыз, жарымыбыз сындайбыз, жарымыбыз хейтетебиз, жарымыбыз көрө албайбыз. Неге? Неге ал 20 адамды биз тиктейбиз, тааныйбыз, калган 180 и другие аларды карап отурабыз. Анткени ал 20 аял тойго даярданган. Чачын жууган, боёгон, макияжды кылган, сочетаниясы, үндөшүүсү менен кийимди кийген. Алар ишенимдүү, даярдыгы бар. Ары бери басат. А биз 180-ибиз бирибиз тойдон чыгып шашылып келгенбиз, бирибиздин чачыбыз жуулган эмес, бирибиз самса жеген бойдон тишти чайкабай калдык. Да бирөөбүз үйдө отурган бойдон эле келе калдык эле, и кече костюмубуз жуулуп кургабай калган. Ошон үчүн биз туруп кайкалактап баса албай атабыз,
тигинин стандартына жооп бербейбиз. Сиз да сүрдөгүңүз келбесе, ишенимдүү болгуңуз келбесе, анда сөзүңүздү даярдаңыз, кийимиңизди даярдаңыз, сезимиңизди тарбиялаңыз, эмоцияңызды, мимика, жест даярдаңыз, харизма өзү келет. Ойлошот бизде эң чоң жаңылыштык харизма бул төрөлгөндө келет деп. Мен ушундай харизмалуу адамдарды билем, такыр сулуу деп айтууга болбойт эле. Алар төрөлгөндө сулуу болуп төрөлгөн жок эле. Бирок ушундай уккан сайын жайка уккун келет. Кээ бир кишини гана мени таң калтырчу деп тосуп аласың. Бир кетип атканда деп узатасың. Эмнеге? Анткени ал ичинде ошол толкундоо сезимдерин жеңип, чын жүрөктүүлүк менен мени күтүп атат. Менин даярдыгым жакшы. Мен айта алам. Мен ынанам деген ишендүүлүк менен келгендиктен вау деп улантасыздар. Эмнеге политикада тааныбаган адамга добуш беришет, саясатта? Анткени ошол сөзү менен, кылыгы, ишенимдүүлүгү, аракети, басыгы, харизмасы менен сиздин жүрөгүңүздөн орун алат. Бир ырчыны деле жакшы көрөбүз, үнү деле жок, негедир жакшы көрөбүз. Анткени анын ишенимдүүлүгү, даярдыгы мындай ишенет да. Айтор, эгерде бир жыпжымшык эле, анча сулуу эмес эле, бою орточо эле бир кызды баарыбыз сулуу деп эсептеп аткан болсок, анда ал өзү ишенет сулуу экенин. Значит, в первую очередь это полюбить себя, чтобы, как в смысле полюбить себя? Свою самооценку повышать. Өзүн баалоо деген сезим бул 3 багытта түшүп кетет. Биринчиси чөйрөдөгүлөрдүн сени тоготпогон мамилесинен, экинчиси өзүңүн абалыңан, ынанбагандыктан сен ынанбайсың. Үчүнчүсү билимдин тайкылыгынан түшөт. Ошондуктан биз өзүн сүйүү десем эмнегедир эгоизмге алмаштырабыз. Ал мен эле болоюн, монун баары чукча деген сөз. Өзүн сүйүү десе бул текеберлик менен алмаштырабыз. Текеберлик динибизде өтө жаман сыпат. Жана көп нерседен да чоңураак күнөө болуп эсептелинет. Высокомерие, гордоливость, да? Мен эле болоюн, койчу ушуларды деген сөз. Өзүн сүйүү деген кемчилиги менен кабыл алуу. Нур кыз, сен бүгүн кичине тартынып турасың, бирок сөз байлыгың жакшы. Үнүң анча эмес, бирок сен окусаң колуңдан келет. Баса, бүгүн анча сүйлөй албай калдың, бирок сен эл алдына чыктың, тосмону сындырдың, музду жардың. Эртең мындан жакшыраак сүйлөйсүң, даярдан деп таптоп, жоопкерчилик айтып, кемчилиги менен кабылдап өзүн өткөргөн адам бул өзүн сүйүү. Биз өзүн сүй десе эле болду. Азыр психологдор, псевдопсихологдор айтат, өзүңү сүй дейт. Болду дейт, мен кайненеме чай койбой турган болдум, анан күйөөмдү сыйлабай турган болдум. Боже мой. Бул бир келген жашоонун рахаты, бактысы бирөө үчүн кээде өз жыргачылыгынан баш тартып, ошонун кубанганын, бактылуулугун көрүү менен сага болгон кайтарымын сезүү бакытта. Бул мамиледе, бул коом, бул социум. Болбосо өзүбүз эле акчабызды өзгө сарптап, алтындарыбызды илип алып, жакшы лагман жеп асман тиктеп жашай бермекпиз да. Ошон үчүн өзүн сүйүү, кемчилиги менен кабыл алып өзүн өнүктүрүү. Ошондо самооценка өсөт. Өзүн баалоо ошол. Но именно биздин кыргыздар, вот такая национальность, такой менталитет у нас, вот это вот я такая деген айткан у нас намного меньше, да, вот какой-то дефицит самовлюбленности. И биздикилер наоборот өздөрүнүн самооценкасы аябай заниженный. И поэтому эң жакшы келин, наверное, кыргыз келин деп ойлойм, да, вот знаем очень много национальностей, и, может быть, я ошибаюсь, но большая часть кыргыз келин все равно имандуу, все равно вот, как это называется, вот кыргызча, Икемдүү, покладистый болот да, все равно мындай кайыш сүйлөбөгөн, все равно мындай башы ийген, тартуу, туура эле. ушундай келиндер да биздикилер, кыргыздар. И это иногда во вред болуп атат да, что она слишком
вот именно самооценка очень заниженная. И наши мужчины этим пользуются. Может быть, они не специально пользуются. Может быть, с такой Гелинкой, с такой женой скучно или что? Почему происходят конфликты, разводы в нашей стране в большом таком количестве, при том, что гелиндер такие вот покладистые? Что Мен скажете? эми мамлекеттик кызматта да жүрдүм. 1 жыл Ош облустук айымдар кеңешинин төрайымы болдум. Асылзат айымдарын түптөп ошол коомду жетектеп жүрөм. Адвокат болдум. Асылзат айымдар деп ЛТРден 67 жолу берүү жасадым. Айымдар менен өтө көп иштеткен адам катары бир нерсени айтайын. Бүгүнкү күндө официалдуу статистика боюнча өткөндө эле экономист KG сайты чыгарышынча ажырашуу ар бир 4-сү. 10 000 адам бир жылда баш кошсо 2,5 ажырашып атат дейт. Эгерде көпчүлүгү жашы жетеликтен мурун баш кошуп аткандыгын анча мынча, анан дагы нике күбөлүгүн каттатып алганча эле 1-2 айда ажырашып аткандарды эске алганда, бул сан андан да көп болуп кетеби деп кайгырып, мен Facebook баракчама атайын постта жасадым да. Бүгүн койгула. Сен аныкы, мен мунуку деген токтотуп ушуну карайлы. Анткени үй бүлө институту болмоюнча ал үй бүлө кичинекей мамлекет, чоң мамлекетибиз ыдырай баштайт депчи. Буга мен 3 себепти көрдүм, эксперт катары. Биринчиси, сиз айткан келиндин бар жокко макул гүл, майлы гүл болгондугу. Боло берет, мен таарынбайм, андай, мындай. Сиз деле мисалы мен 2 жолу сиз суу ичесизби? Төргөтөсүзсүң, жок, мага ушул жерде жакшы, мен суу ичпейм десе, 3-чү күнү мен сизге суу сунуштабайм. Анткени Нургүл Мамасалиевна бул суу ичпейт, сусабайт, чарчабайт. Бул робот деген мээмде программа болот. Биз каалоолорду айтпай атабыз. Анан не кылабыз? Жарылганда бомба жарылып кетет, бизде Израиль болуп кетебиз. Ошону дароо эле башында эле айтып, азыр эч ким келген жок, 15 мүнөттөн ичейин. Сенин оозуң бар экенин айтыш керек да. Сизге арзаныраак көйнөк алып келип койду, рахмат деп койдуңуз эле, кийин жалаң эле арзан көйнөк ала бере турган болуп калды. Сиз жарылдыңыз, мен силерге ким көрүнүп атам депчи. Биринчи алып келген күнү эле ушунун оригиналы же болбосо сапаттуураак кездемеден бар бекен деп айтууну үйрөтүшүбүз керек кыздарыбызга. Экинчи көйгөй ушунун эле тескериси. Мен неге чай коям? Мен неге послушный болушум керек? Мына мен кайненемдин тапшыкесин тескери кийгизип, күйөөмө баш ийип олтурбайм мен. Деген тенденция болбогон нерседен үй бүлөнүн бузулушуна алып келип атат. Үчүнчүсү соц тармак. Бирөөнүн кооз жашоосу, бирөөнүн берген гүлү, бирөөнүн. Аны тренд кылып тартып чыкпадыбы? Машинени ачат, күйөөсүнө гүлдү берет. Анан машиненин үстүнө жанагы лепесток, розанын тажычаларын коет. Астына айфонду коюп туруп, анан кайра эшикти ачып, сүйүктүүм, ушунун баары сен мага алдыңбы деген сөз. Соц тармак бул биздин виртуалдуу жашоо. Биз аерге мактана турган нерсени гана коебуз. Ошону түшүнгүлө жаштар дегим келет да. Неге Нургүл Мамасалиевнанын эле күйөөсү эле гүл бере берет? Балким сиз бардар аялсыз, өзүңүз сатып алып эле өзүңүз пиарга иштеп аткан болушуңуз мүмкүн. Мен аны билбейм. Силер менен жашап аткан жокмун үйүмдө. Балким сизди кече аябай былчылдата уруп, анан бүгүн күйөөңүз гүл берип аткан болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошону кабыл алып түшүнүш керек. Ушул 3 нерсе болуп атат. Сиз бир тараптуу карабаңыз. 3 тарабыбыз тең бар. Анан азыркы бүгүнкү дүйнөгө болгон мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышы, мурун мен балдарым менен ажырашып кетсем кантип жашайм? Кайерге барам? Кантип батам? Деген нерсе. Бүгүн ипотекага үй алуу каралган. Бүгүн квартирага, бүгүн онлайн балаңы эмизип отуруп, сатуу менеджери болуп акча таап кетсең болот. Ошондуктан ажырашуудан коркпой калгандан улам да үй бүлөнүн бузулушу оңой болуп калды. Бул жагы да бар. Мындай караганда өз алдынчалуулук, жаңы мүмкүнчүлүктөр дагы үй бүлөнүн тез бузулушуна алып келип атат. Көбүрөөк ажырашпаганга аракет кылуу жакшы. Динден кабарыңыз бар мынакей. Арш асман жердин ортосундагы жана биз билген макулуктардын эң чоңу арш деп айтылат.
жер менен асмандын ортосунда тирөөчү, өтө чоң нерсе деп айтылат. Ошол адам ажырашканда арш титирейт дейт. Ушунчалык чоң трагедия дегенди бергиси келип атат. Келгиле мүмкүн болушунча аракет кылалы, сактаган. Ажырашыш оңой эле. Ушундай 2 порция сөгүп койсоң, ажырашыш оңой эле. Конечно, Гелин, которая только вышла замуж, которая планирует замуж, она в планах у нее жить с ним навсегда, да? Ажырашам деген үйлөнгөн адамдар, я думаю, практически нету. В планах одно, а получается вообще другое. Да, возможно, материальное, когда положение улучшается у девочки, у нее какая-то смелость появляется развестись. На эмоциях может развестись, да? В то же время, если девушке некуда уйти, вот этот последний случай, то, что позавчера случилось, да, она не только себя, она и с детьми ушла на тот свет, да, и ушел момент, у этого мужа, оказывается, была любовница, да, и он в наглую приходит с любовницей к ней домой, он ее избивает, көйгө ала болуп ошондой состояние, да, анан эртеси жанагындай жаман нерсе болуп атат. И азыр ошол любовницасыны видео тартышып мындай соц тармактарга чыгарып атышат да, то, что вот ты прекрасно знала, что он женат, что у него есть дети. Откуда столько у других женщин, вот у любовниц, столько наглости, столько, я не знаю, им вот, о чем они думают. Вот если так подумать, женщина женщине враг болот атта азырчы. Пользуясь одним мужчиной, но женщины портят жизнь другой женщине. Нету вот этой солидарности, нету понимания, нету того, что ушел аял ажыраштырып алып бактылуу боломбу деген ой барбы же, я не знаю вообще, о чем они думают. Как будто действительно дефицит мужчиндей болуп атат да, но нет уже дефицита. Слава Аллаху, у нас уже давно нету дефицита мужчин. У нас нету как такой войны, как те времена. Поэтому на эту тему вот что скажете? Вот, кыздар келип мага эжеке ажырашайынбы. Жеке кабыл алуу мен Чикаго, Дубай, Германия, Корея кылып күнүнө кабыл алам. Москваны кабыл алып бүттүм окшойт. Ар айда Россияда жалпы жолугушууларга чакырам. Эмне муктаждык бар? Эмне бир сөз уккусу келет? Ошол жерде ажырашып алайынбы деп айтса айтам да. Ажырашыш оңой, бирок ооба ажырашыш керек качан? Сенин денеңе, психологияңа, эмоцияңа, эркиндигиңе коопсуздук жаратса. Өлүм коркунучу турса. Майып болуп калышың мүмкүн физикалык жактан. Сен ичиңен буллинг кыла берип, сыга берип, үстүңөн басмырлай берип, жана абьюз кыла берип. Эртең нервтериң тартып, инсульт болуп жүрөгүң кармап калайын деп атса, анда ажыраш. Ажырашуу бул өкүм эмес. Бул жаңы турмушка балким мүмкүнчүлүк. Анда ажырашып ал деп айтам. Бирок кечеги кырдаалдан улам сиздин сөзүңүз. Аялга аялдан өткөн душман жок болуп атпайбы деген сөзүңүз ойлоно турган маселе. Бир мезгилде кыргыздын чоң окумуштуу Салжан Жигитов айткан экен, кыргызга кыргыздан өткөн душман жок депчи. Бири-бирин шыйрактан чаап турат деп. Ошого байланыштуу бир нерсени көңүлгө тутуш керек. Чубак ажа Алымовдун айтканы бар. Бирөөгө кылганың башыңа келмейинче өлбөйсүң. Сен бирөөнүн күйөөсүн биле туруп, бактылуу болоюн деп бүгүн тартып алганга аракет кылып атсаң, эртең бирөө ошондой кылышын күт. Сага дагы. Бирөөнүн бактысынын уратып, ошол кумдун үстүнө урган бакыт
пайдабалы жок үйдөй алда аңтарылат, шамалга учат. Ушул эле жерде Ысмайылды бетме бет чыгармасында Ысмайылды эме жазып чыгат, дезертир, качкын. Ошол жерден келип апасын аялын кыйнап мага тамак алып кел деп ананда 5 баласы менен жүргөн тотунун уюн союп алган Ысмайылды жазып чыкканда ошону да колдогондор болгон. Ысмайыл адам жеке жашоосу үчүн күрөшүүгө, бактылуу болгула, өлгүсү келбегенге акысы бар деп. Ушул өңүттөн алып караганда көңүлдөш болгон, бирөөнүн үй бүлөсүн бузган адам менде эле бактылуу болгонго акым бар да деп атышы мүмкүн. Бирок оңой келген бакыт, оңой келген байлык сымал оңой кетет. Түйшүгүнө түтүп, бири-бириңер түшүнүп, чыдап, сабылып, саргарып, кичинекейден курган бакыт даамдуу болот. Ошол жолду тандаган дурус. Нурбек деген бир биздин фамилиясын унутуп калдым. Уролог врачыбыз бар экен. Ошол айтты да, бул аялдын сөзү эмес, эркек айтты. Урматтуу экинчи аял болуп аткандар жана көңүлдөш болуп аткандар. Түшүнгүлө, силер тандоо эмессиңер. Силер запаснойсуңар деди да. Зачем өзүңөрдү ошентип басмырлайсыңар деп. Ооба, тагдыр. Алда бир мезгилде же күйөөсү өлүп калган, же ажырашкан, же бирдеме болгон. Бирок кайрадан жаңы турмуш баштап 3 баласы менен үйлөнө элек жигитке турмушка чыгып бактысын кургандар болуп атпайбы? Же ал 2 баласы менен бул 3 баласы менен баш кошуп, тиги да ажырашкан, мунун да аялы өлүп калган. Бакыт куруп атышпайбы? Ошол жолду танда дегим келип атат да. Ошондуктан эми биз деле чоң мун болуп калдык. Уул үйлөп кыз берген курактабыз, майда жашообузду жашадык. Ошондуктан көпчүлүк турмуш курам, жеңил курам дегендер кыздарга кайрылайм. Бирөөнүн ыйынын үстүнө бакыт курулбайт, биринчиси. Экинчиси, мен аябай ойлонгондой нерсе, биз кыздар калптан эле күйөөлөрүбүздү идеалдаштырып көргөзө беребиз. Күйөөм сонун, күйөөм урушпайт, күйөөм мага алтын шакек белек кылды, анан биз ушундай бактылуубуз. Ар бир үй бүлөнүн казаны кагышат, жана өзүнө ылайык проблемасы бар. Муну ол жерге алып келип 10 аялды алып келип, келгиле, ортого проблемабыз барыбыз төгөйлү. Анан алмашалы десең, өзүмкү жакшы экен деп ар ким өзүнүкүн таап кетет дегенде. Биз ошентип идеалдаштырып атып, могул жакта отурган эселек эркек кыз тетигинин күйөөсү жакшы экен, ошону алайын деген сезимди өзүбүз да салым кошуп аткан жокпузбу? Ушуну да бир чакырык кылып айтып кетейин дедим эле. Күйөөнүн баары окшош. Баары урушат, баары талап коет. Эгерде ал талап кое албаса жана уруша албаса, же өзүнүн каалоорун жеткире албаса, анда ал ошончолук бир сүйүү бере ала турган, камсытай ала турган эркек эмес ал. Туура. Сиздин да күйөөңүз бар, менин да күйөөм бар. Сиз да публичный коомдо жүрөсүз, мен да коомдо жүрөм. Эмне кой берип салып атабы? Үйдө баланы чоңойтуп, үйдү жыйнап, кудагыйды күтүп, келиндик милдетиңди аткарып, тамакты бышырып, кечки саат 6-да урдап келесиңби, сатып келесиңби, кайнатып коймоюнча жаңы карьерага же жаңы ийгиликке анча мынча бир нерсеге жетпей атсак, анда биз үй бүлөнү тандап, жолдошубуздун каалоосун аткарган үчүн үйдө отурганыбызды түшүнүш керек ар бир аял. Бизде тандоо бар. Анча мынча жыргалчылыгынан баш тартып күйөө менен жашасаң болот, же кыйналып ага өзүң арнап отурбай өзүң жашай берсең болот. Экөө тең туура эмеси жок. Бул адамдын тандоосу. Бизде туура эмес да, жалгыз жашабады дей берет. Бул адамдын тандоосу. Ал өзүнүн жоопкерчилиги, өзүнүн сезими. Ошондуктан урматтуу соц тармак көп үй бүлөнү бузуп атат. Жалган мактанганды коелучу. Жалган күйөөлөрүбүздөн баатыр жасаганды коелучу. Жакында эле бир блогер күйөөсү зомбулук көрсөтүп, зулумдук, абьюз кылып ажырашкандан айтты. Мен өзүм алган үйлөрдү эле күйөөм алып берди дей берчүмүн деп. Таанымал бир кыргыздын кызы айтты, мен күйөөмү ушинтип көтөрмөлөп жүрдүм. Шакек алып берди дедим, мынтип көйнек алып берди дедим, самом деле өзүм алчумун. Ал мойнумда 4 жыл отурду, бактым деп. Эмне антебиз анда? Чын эле турмушубузду көрсөтпөйлүбү? Кээ бир азыр 1000 подписчик жыйнаган адам көчөдө жүргөндөн уялып, мен базарда эле жүрөм. Базарга эле эл барган жерге барып, тойдо көпчүлүккө керек ала бер. Коомдук транспортко эле чыгам, эгерде парковка маселе болсо машинамды токтотуп коюп. Өтө чоң машина мингим келген жок, бирок ого жеткидей каражатым бар. Эми бирөө үчүн жашаганды токтотпойлубу? Эптеп эле жалган көрүнгөндү токтотпойлубу? Ошондо сага да тынч, мага да тынч, ага да тынч болгон атпайбы?
Туура. Соцсети. Соцсети это картинка, да. Честно говоря, азыркы немеде заманда, вот когда недавно вот блогер, Гелин блогер деп бир неме Анжелика Кайратова чыгарбады беле как раз, да. Вот как раз таки вот здесь показано, что ушундай естественный жашоо, она гораздо интересней, чем вот эта калп эле картинка. Да, вот сейчас мы убеждаемся, что уже вот шоколад, вот у меня дочка здесь поломала, как она поломала? Она руками, да? А можно было это ножом, дегендей, да? И вот эту красивую картинку не показывать, а показывать, как оно есть, натуральность, естественность, и она вкуснее, ооба туура айтасыз. аппетитнее выглядит, чем мы сейчас ножом порезали бы. Шоколаддан бирден жейле. Жеңиз. И вот ошо кызым сындырып атканда я же могла бы сказать: слушай, давай ножиком, красиво, аккуратно. Я этого не сказала, потому что так он аппетитнее даже. И вот эта вот натуральность, это гораздо уже, пора уже многие разглядывают, ошону уже көрүп атышат, что вот эти калп эле гүлдөр. Мен деле вот какой-то момент жолдошума жөнөтүп калам да, когда вот ее муж там машину подарил, там цветы в большом количестве, да, там, допустим. Я думаю, но с другой стороны, какая глупость, да? Вот в плане того, что это неестественно. А если естественно, то просто порадоваться. Молодец. У тебя муж молодец, да, вообще. А с другой стороны, еще такой момент бар, гостиет. Вот как ни крути, гостиет. Если действительно ошондой подаркалар кылса, но аны көрсөтпөй эле, и лишний раз вот көз тийдиртпей эле, аман эсен тынч эле у себя. Жеке бактың менен рахаттанып жаша, Да. Вот менин жолдошум лишний раз өзүнүн немесин көрсөткүсү келбейт, да, в плане того, что он не разрешает его показывать. Окшош экен. Жолдошторубуз окшош экен. Да. И вот я иногда вот мельком говорю, я говорю, мне надо показать, что я замужем. Потому что я сейчас становлюсь публичной, да, медийной, и чтобы лишних таких каких-то там предложений не было в мою сторону, я должна показать, что я замужем. Поэтому будьте меня хотя бы вот немножечко мелькать. Ну ладно, ты ладно. То есть это вот как бы, это опять-таки ниеттен, намерение. Я замужем, но что я занята, да? Но ни в коем случае, что он у меня там такой красивый или умный, или богатый и так далее. Правильно? Все, наверное, от намерения. Для чего ты это делаешь? Зачем ты это показываешь? И последнее время тамак ашты деле вот көрсөткүм келбей калды, да, потому что тоже вот коноктор келгенде вот одним словом мы учимся, что показывать, а что не показывать. Вот нету необходимости. Вот зачем это показывать? Туда-сюда ходишь, красивая, там прогулялась, вот это видео снимают. И чё? Вот и что от этого? Что ты этим хочешь показать? Поэтому здесь надо, я думаю, что, иншаллах, вот вы получили очень много знаний, мудрости, столько образования, столько грамотности. Наша задача вот поделиться, да, а не вот показывать какую-то картинку, да. Продолжаем тогда. Вот, ошондо получается, скромность женщины, иногда она... Скромность — это классно на самом деле. Вот это азыркы заманда даже в какой-то мере ушел скромность көбүнө жетпей атат. Мы какие-то вот женщина бизнес-леди болуп баратабыз, женщина-политик, да? Как вот эки нерсени вместе вот тура ала жүрсө, кандай ала жүрсө болот? Быть в семье и быть в бизнесе. Потому что биз аялдар все равно именно Кыргызстанда мы не застрахованы, что эртең твой муж разбогатеет и не бросит тебя голышом, без ничего. Ошондой ситуациялар көп. Закон есть, где делится 50/50, но у нас иногда есть определенный какой-то беспредел, где можно оставить жену ни с чем.
Поэтому женщина начинает думать о том, что завтра что со мной будет, с моими детьми. Элементарно у меня должна быть крыша над головой, какой-то доход. Поэтому женщина начинает из-за того, что видит, что вокруг алардын опыты менен бул өзүнө присваивать этип алат, а вдруг мен менен ушундай болот. Хотя, например, күйөөсү жакшынакай ее обеспечивает, все такое, любит, вроде бы все хорошо. Но из-за того, что вокруг это происходит, она начинает думать о своем будущем. Как вместе сделать бизнес и быть в семье? Негизи өзүңүз да мына диндикке келдим, диндик айыммын деп атасыз. Динибизде жакшы күмөн кыл дейт. Жакшы күмөн кыл, жакшы ой жору дейт. Түш көрсөң дагы түштүн мойну кылдай, башы казандай болот, ошол жака жору дейт. Туура. Үй бүлөдө дагы авдурук ажырашып кетсемчи, капчыгым болсун деп капчык кылуу, бизнес кылуу жакшы эмес. Абдан туура эмес. Ниет туура кетип атат. Аллах Таала ниетибизди берүүчү. Качандыр бир ажырашып кетсек, акчабыз кереги тиет анда. Бирок ошол бирөөдөн күмөн санаба деген динде дагы аялдын коопсуздугу жана келечеги авдрук деген тагдыр каралган. Ошон үчүн аялга махр маселеси берилет. Махр бул аялга сот зашита болуш керек. Махр бул дешевый сыпочка эмес. Махр тагдыр. Бүгүн чыгып жүрөгү кармап, боюнда бар аялын калып кетиши мүмкүн. 3 айбы жана иддабы ошонусу чыкканча жашай алыш керек, ал бирөөнүн көзүн карабаш керек. Ойлонуп, жаңы бизнес же бир жашоого өзгөрүп аза күтүп кеткенде дагы ачка калбаш керек. Ошого эсептелинген. Чоң-чоң алымдарыбыз кыздарын бир бөлмөлүү үй махр алып берет. Бул аялдын гана мүлкү. Кааласа ошол жерге аренда кылат да, ошону алып жейт. Кааласа кийинет. Экинчиси жеке капчык болуш керек туралы. Жакында биздин биринчи айымыбыз Айгүл Жапарова да айтты, болгону дурус деп. Эми Айгүл Жапаровада эмне кийим жокпу, үй жокпу, ал эмне ажырашам деп ойлоп атат дейсизби? Жок. Аялдын жеке капчыгынын болгондугу ага өнүгүүгө, өзүн жаш берген аманат, жаш сактоого жана мындай бир алдыга жылып балдардын үлгүлүү эне болууга мүмкүнчүлүк берет. Бул кандай? Эми мен беттеримди сулуу кылып жашартайын дедим, укол сайдырайын дедим эле, анан бир түктөрүмдү жылдырайын дедим эле деп күйөөңөн тыйын сурасаң, бул ушун үчүн сулуу турбайбы деген нерсе биздин мамилебизге зыян тиет. Ошо окшогон нерсени айтпай бере алышың керек. Аял үйдө гана бала менен отуруп атабы, эркек толук кандуу камсыздандып атабы, анда анын акысы төлөнүш керек. Үй жыйнап, бала карап, сенин живой кароол болуп, кухарка болуп, жана түнү сенин жеке жаныңда болуп аткандыгын төлөнүш керек. Аялга эркек кадимкидей жеке каржыңа деп тыйын бөлүш керек. Аны топтойбу, иштетип жибереби, чачып жибереби өзү билиш керек. Ошон үчүн эркектерди окутушубуз керек, биз энелер бүгүн эртең. Аял бул сенин жарымың. Аял кандай болгондо да балдарыңын апасы. Анын баласы сеники. Бирге жашаганга аракет кыл. Тагдыр болуп бөлөк болуп калса, анда да сеники. Сен ошону камсыз кыласың, жеке капчыгы болсун, жана өксүп калбасын. Уулу жок жерден кыз алып калышың мүмкүн. Ал дагы апасына барып, атасына барып, кабар алып тыйын бере алсын, сен ошону берип тур. Сен бардар болом деп ниет кыл деген. Экинчиси, жеке капчык болсун, аял өзүн жакшы сезип өнүктүрсүн, жакшыраак билим алсын, психологияны билсин, сүйлөө маданиятын билсин. Аманат, бетиң сактайсың, чачыңы өстүрөсүң. Төрөп түшкөндөн кийин денең шалбырай баштайт, фитнеске барасыңбы, же бир витамин алып ичесиңби, же бир көңүлдөгүдөй жакшынакай бир түнү кийип жата турган кийим алгың келип атабы, болсун капчыгың өзүңдүн үчүн. Динибизде да айтылат, эгерде аял тапса, ал каражат өзүнө жумшаса туура, үй бүлөсүнө жардам берсе сооп аял үчүн. Бирок аялы баккан акчага эркек жашай берсе арам делет. Эркектин милдети деп айтылат. Бул деген сөз сен жардам бербей кой. Акчаңы өзүң чачып эле көчөдө жүрө бер, күйөөң бечара кыйналып отура берсин эмес. Сен сооп тапсаң болот, бирок күйөөңдү жаман үйрөтүп алба деген мерчемдин ичинде болду. Эгерде сен бизнесте тап, үйдө да отургуң келсе, бизде приоритет деген нерсе бар. Тандоо. Мисалы, үй бүлө менен жашашың керек нарында.
бирок сага сонун иш чегип калды оштон. Же болбосо үй бүлөң менен жашашың керек ошто. Аябай жакшы бизнес же болбосо точка чыгып атат Астанадан. Сенде тандоо бар. Сен ал жакта жүргөндө эркектин биологиясы, табияты, гормондору 14 күн аялсыз жашаганга чыдабайт. Ошондуктан же простатит болот, же башка бирөө менен жүрүп кетет. Же мыйзамдуу жакшынакай өзү айтмакчы экинчи аял алып алышы мүмкүн. Сен ошого даярсыңбы? Танда. Жаркыраган карьера күтүлүшү болгон. Моюч проблема. А жок. Лучше мен жанында болоюн, анда ал карьерадан караганда деген приоритетти тандоо аялдын чечими жана жоопкерчилиги. Мен көбүрөөк дайыма үй бүлөнү тандап келдим. Канча жолу Бишкектен чоң иш чыкса дагы мен кормилец, багуучубуз, бизнесибиз ошто болгондуктан мен үйдө кээ бир нерсени жөнөкөйрөөк жумушта болууну ошо регионду тандап калдым. Же чоң симпозиумга барып келүүнү 2 күндө. 1 айлап барып сабак өтүп эмес деген нерсени. Ошондуктан жасагыла урматтуу кыздар, сегизилде сүйлөгүлө, сөз билимгер болсун, кесибиңерди өнүктүргүлө. Динибизде дагы биринчи сөз окуу, икро деп айтылат. Эркек эле окусун. Икро эркекке гана дебейт, аял дагы. Аял менмин деген устазалар сабак өтүп атат. Соц тармакка чыгып атат. Эмне? Ниети жакшы, сулуу көрүнөйүн, блог таптай, гормон топтойюн эмес, илим жеткирейин. Анда андай боло турган болсо ошол жерден каражат тап, болгону приоритеттериңи таганыктап деген нерсе. Сөзсүз жеке капчык кылыңыздар, бирок жаман ниет менен эмес, жана ошол жеке капчыгыңыз үчүн үй бүлөлүк мамиле бузулбагандай болсо. Сиздин балаңыз ыйлабагандай болсо. Менин бир курбум бар эле. Муну 3 этаж үйдү жек көрөм деп айтчу. Анткени ушул үйдү курам деп, эне атам Россияда жүрүп, менин биринчи жолу этек кирим келгенде коркуп стресс болгондо жанымда болгон жок. Мен олимпиададан жеңип келип кубанганда бирөө мени тосуп алган жок. Кыздар бөлүп койгондо ыйлап келгенде эмнеге ыйладың деген жок. Түнү мен үшүп жөтөлүп калганда келчи кучактайын дей алган жок. Мен ушул үй мага конкурент жек көрөм деп айтчу. Анда сен тандап атасың. Балаң жаркыраган үйүн билимин же отуруп алып кучактап жанында болууну. Бирок бул деген сөз биротоло өзүң арнап эле, мен ушундай, мен кароолмун, мен үйдө отурам эмес, үйдө отуруп да каражаттап бар да. Менин сиз да окутасыз, ишкерлер. Мен да жеке ишкерлигим бар, онлайн, офлайн. Колумда 30дай кыз баласын кучактап, эшикте клубникасын чаап келип, сатуу менеджер болуп акча алышат. Каражат табышат ошолор. А эмнеге болбойт? Болот. Менден окуп чыгып, ишкерлигин баштап, айылда жүрүп ачыткы сатып, оштуктар айтмакчы, боп кеткендер бар азыр. Жөн эле күйөөм ушундай окуган, ийгиликтүү лидер кыз эле, мен сухофрукту саткан балага тийип калдым дегенде, сухофруктудан акырын алып упаковкалап сат деп ишкер болуп кеткен шакирттерим бар азыр. Көрүп сыймыктанам. Мен үйдө эле отуруп калдым, өзүм үчүн эле окудум деп, тигүүчүлүгү менен цех ачып, ошондон нары жеке брендин чыгарып, дүкөн ачып кеткен шакирттерибиз бар. Эй Кудай, ушуларга керектүү кылсаң, ушул миссияны мага берсең, сенин ыраазычылыгың үчүн кылсам, анда ушуга себепкер кылганыңа шүгүр деп жалынып дуа кылып отурабыз. Ошондуктан жасаса болот. Жеке капчык менен үй бүлөнү бирдей кылса болот. Бирок артыкчылыкты тандап аласың. Же аябай бизнесмен болуп Кореяга күндө каттайсың, балдар мындайраак туруп турат. Же ушул жерде эле кыласың, капчыгың болот, бирок көбүрөөк улгайганда апам бизди тандады эле, апам эркелетти эле, апамдын таманынан өп коеюнчу, апам ашын сагындым, апамын картошкасы өзгөчө деп келип турган балдарды тандайсың. Башка жол жок. Машалла. Туп-туура. Ошондо вот Россияны айтып кеттиңиз. Получается, что очень много семей, особенно вот Кыргызстанда, особенно вот Ошской области, да, күйөөсү кетет, Россияга иштегени, аялы, балдар менен калат. Жаш келиндер калып кетип атат да. Второй момент, семья, жолдошу менен аялы кетет, балдар калып кетип атат. Кандай нерсе, кандай жаман нерселер болуп атат. Соц тармактарда көрүп калып атабыз, какие страшные вещи происходят с детьми или ошол эле келини менен. Же тиякта күйөөсү башка аял алып алып өзүнчө
Получается здесь выбор. Но все же, вот это трагедия. Азыркы для нашей страны это трагедия. Вот ошону как можно вот, решить, чтобы вот этого не происходило? Неужели экономическое у нас положение страны настолько вот заставляет вот так делать? Или это все-таки человеческий навс, я хочу больше? Эми мусулман адам жакшы жашасын. Бизде айтып берет го, кээ бир киши билип билбей эле бул дүйнө деген 5 күндүк, анан кыйналып эле жашасаң тиги дүйнөң момундай болот, анан ошол жакта бейиште сонун үй күтүп атат, берден жүдөп эле жашай бер, мен тиги жараткандын жолуна кеттим, анан бала чакам ачка отуруп турса сооп болот депчи кечирип гана койгула. Мусулман бардар жашоого милдеттүү. Анткени ал бардар акчадан мусулманга бөлүшүүнү билет, зекет чыгарып. И башка адам мусулман болуп кеткиси керек, келиш керек. Сен түз жолдо жүрсөң, момундай сонун бакубат жашай турбайсыңбы? Деген нерсе. Ошон үчүн жакшы жашоо үчүн аракет, удобство, шарт болгону дурус, болгону бул рия болуп кетпеш керек. Мактаныш үчүн, көрүнүш үчүн эптеп эле. Эгерде сени кроссовер машина Ошко жеткире турган болсо, эмнеге кыйналасың? 570ке бензин коюп. Бар да ошол жерде кондиционер иштейт. Отурасың, барасың, дөңгөлөк жайында. Жаңы 2025-жылы. Велосипед менен чыкпа да болгону. Ош Бишкек жолуна деген сыяктуу. Анан Оштон өтө эле көп адамдар тиякта жүрөт деген бул жалганыраак факт. Болгону Ошто адам жиш. Сурай келгенде, мисалы, бир эле Кара Суу районунда 300 000 адам болсо, Талас облусунда ошончо адам бар да. Ошон үчүн бардык жерде эле 30-40% кеткенде, ал жактагы адамдардын саны ош облусунан көбүрөөктөй болуп калат. Бирдей эле соотношение пропорционально. Бул башка маселе, негизи тактап кое турган. Бизде мындай нерсе бар. Сиз бир тараптуу айтып атпайсызбы, ошол жакка кетип үй бүлөлөр бузулуп атат, балдар кылып атат. Ушул жерде жашап аткан үй бүлөлөр бузулбай атабы? Бузулуп атат да. Ушул жерде биз чогуу жашайт, эшикке барып келет, жетер жетпесе окат, үйдө отурат, бузулуп атат. Үй бүлөнү сакташ үчүн финансылык маселе маанилүү эмес экендигин, мамиле түшүнүү, кабыл алуу маданияты, ойду жеткирүү маанилүү экендигин мен элдик курултайда делегат болгон адам катары мамлекеттик деңгээлде президент менен спикердин астында көтөрдүм. Мектепте биз котангенс, тангенс, же гипотеза, хорда, же болбосо траектория дегенди азыраак билип калсын. Бирок сүйлөшүү, ойду жеткирүү, эмоцияны кармоо, мамиле, адеп маданиятын окусун. Ошону берели. Ошол сабак көбүрөөк болсун. Бүтүп атканда кадимкидей апа, сиз айтып атасыз мени, сөзсүз мугалим бол деп. Мен мугалим болгум келген жок. Мен пицца боюнча специалист болуп, бир миксерим көтөрүп алып, Англияга барып, ресторанда бүгүн тамак кылып берип, мынчада $1000 алып, өзүм үчүн рахаттанып жашап келе турган адис болуп, деп унандырбай, ой, өлүп калган десе, сен сөзсүз мугалим болосуң. Ашпозчуда кесиппи десе, деген балдарды тарбиялабашыбыз керек. Оюн айтыш керек. Мен өзүм эле баламды алып барып, Манас университетин өттү. Сен ушул жерге окуйсуң десем айтып атпайбы, апа. Менден бала бакчага барганда сураган жоксуз. Бара бер, сен эстүү болосуң, боюң узун. Мектепке барганда эжең сумкасын көтөрөт деп алып бардыңыз дейт. Кайсы мектепке барасың деп сураган жоксуң. Эми бүткөндөн кийин мен Манас университетин өтө ала турганымды далилдеш үчүн өтүп койдум. Мага тандаганга мүмкүнчүлүк бериңиз. Манас финансы, башка окуу жагы экономика окутуп атат. Эми финанс менен экономика окшош эле да десем. Финанс это счета, а экономика это аналитика деди да, мага мүмкүнчүлүк бериңиз. Десе, мен шалдайып, ошо 40-ка чыкканда баламан тарбиялап атам. Балага үйрөтөлү тандоону. Оюн жеткирсин. Мен жеңилдим. Макул деп тандоо мүмкүнчүлүк бердим. Свободу. Свободу. Менен сураган жоксуз сиз мектепте дейт. Менден не куртка кийесиң? Ушул сапаттуу рахмат айтасың деп алып берчи элеңиз. Чоң куртканы дейт. Балким мен жеңилирээк арзан куртка кийгим келген дейт да. Ошол сыяктуу биз балдарга биринчи мамиле маданиятын, сүйлөшүү, кечирүү, биринчи кечирим суроо, күчтүүлүк,
сен подкаблучник болосуң эмес, менин айкөлүм. Аялындагы эжесин далакынга сала турган батырым ушул деп тарбиялабасак, эртең ал аялым муунтат. Себеби сен подкаблучник болосуң деп биз аялга эмтен айгак кылып атабыз. Кызыбызды айтабыз, ушу пейлиң менен кайненең сени биздин үйүмө алып келип коет деп бар элек аялды жек көртүрүп тарбиялап атабыз. Сенин денеси ысып, ак жолгун бекитип күтүп аткан, аялы ыраазы боло турган, келин боло турган кызым деп айтышыбыз керек да биз. Пугать этпей, Анан мени азыр кетирип эткен, бул мастан экен, же буга кантип жагам, же бул кантип өлөт экен, кутулам деп эле жашайт кыздар. Анткени программа эне берип коет. Ошондуктан ошо мамилеге үйрөтсөк деген ой. Анан эми бул миграция, чет мамлекет, бул мамлекеттик чоң маселе. Бирок бир нерсени айтарым. Ал жерде кыйналып, сабылып, алыста жүрүп, чоң акча таап, чоң каражатты кайра чачканга караганда, кичинерээк акча таап, бирок кичинерээк үйдө жашап, бүтүн бактылуу болуу тандоосу бар да бизде. Бул жерде деле тандоо жана приоритет. Же эки бөлмөлүү үйдө жашап, балдарың менен күндө кучакташып, кечкурун тосуп ал, сыйлаш, сүйлөш, сырдаш, мамиле бер чогуу жат. Же эки кабат үйдө жаша дагы, балдарың эки тилде эркин сүйлөсүн, бирок сен анын чоңойгонун көргөн жоксуң, эртең же ыйманы, же салты, же мамилеси өксүп калса, сен ошого даяр бол деген тандоо жатат. Тандоонун туура эмеси болбойт. Бул биздин тандообуз. Бирок жоопкерчилик алууга даяр бололу. Получается, жди то, что ты вначале для себя выбрал. Выбрал материальное положение. Да, у тебя ребенок, возможно, будет материально лучше обеспечен, но не жди, что он будет тебя в старости уважать или там как-то мейримдүү болорун уже бир Кудай билет. Мейли өзүбүздү сыйлашы мүмкүн. Бирөөгө мыкач болуп калсачы, жалгыз отуруп. Все может быть. Үй бүлөсүндө зомбулук жасап калсачы. Ошо. Көчөдө уруу болсочу. Баары сонун болсун, үй бүлөсү сени сыйласын. Бирок өзүң гана ойлогон коррупционер, билимдүү чоңду тарбиялап койсоңчу сен. Айтпай жүрүп, балам уурдаган болбойт, жалган айткан жакшы эмес дегенге убактың болбой калып. Бүгүн балаңа калп айтканды өзүң үйрөтүп, мени жок деп кой. Пробкада калдык деп кой. Десең, эртең балаң сени жалган айтса, сени алдаса, даяр болушуң керек да. Себеби өзүбүз мастер-класс өтпөдүк беле. Мен кантип келиними, уулуму сыйлабайсың деп таарынам, эгерде мен өзүмдүн күйөөмдү сыйлабасам. Өзүмдүн мастер-классымда көргөзбөймүнбү? Мен тамашалап калам. Менин жолдошум келгенде Кореянын президенти, Түркмөнстандын президенти жолдо калчудай тосуп алабыз деп тамашалап калам. Бирок Кореянын президентинин аялынан жаман эмес жашайм да мен ошол сыйым, эмгегим үчүн. Получается, смотрите, когда все же семья решила быть мигрантом, да, вот немножко о себе тоже расскажу. Момент, да, вот, допустим, у меня швейное производство. Мы в дефиците швей. И эти швеи уезжают в Россию работать. Утюжники, ребята уезжают в Россию работать. Ну, непонятно, там кресла министра там точно для них нету. Где-то там, может быть, чуть ли не дворник, там, может быть, ушел ли цехте, может быть, и так далее. Да? Вот такой выбор биздин азыркы кыргыз мигранттардын, да, вместо того, чтобы бул жерде ошол эле швеялар ушундай бизге аябай ценный работник, биз болсо иностранный работниктерди чакырып бияка алып келип атабыз. Понимаете? Биздин цехтер азыр забиты иностранными мигрантами. Потому что дефицит кыргызских швей. Вот такое вот непонятное, вот, что им движет наших швей. Почему оставляют своих родителей, свою семью, детей и уезжают за пределы страны? Адамдар, мен мына 5 кесипти аркаладым. Хорошо там, где нас нету деген сөз бар орустарда. Да. Мына жерге караганда жакшы жашоо тиякта деп ойлойт. Жакында эле Нелегал деген кинону көрдүк.
бакыт издеп Америкага барып жашоосу айран болгондорду көрүп, ушул нерсени азыр ушул жерде мен аркылуу мен кыймылдайм деген жоопкерчиликти жаратуу дагы бул мектеп, коом жана ата эненин милдети. Кечээ кыялымда Кыргызстан деген чоң республикалык министрлик менен президенттин тапшырмасы менен уюштурулган Манас шаарында форумда мен спикер болуп айттым. Кыялымда Кыргызстан кандай болот десем, өнүккөн, бай, сонун. Аны ким курат? Президент, жогорку кеңеш. Жок балдарым, силер курасыңар дедим. Ар ким мен кыялымда Кыргызстанга эмне кылам? Эң жөнөкөй, мен бүгүн аркама мусор калтырбайм. Таштанды таштабай эс алып кетем дегенде кыялымда Кыргызстан курулат. Ошон үчүн кече пандемияда көрдүк. Кече бомба жарылганда көрдүк. Бара турган жерибиз Кыргызстан экен. Дүйнөнү багындыралы. Чоң компанияларда иштейли, бирок тамырыбыз Кыргызстанда болсун. Биринчиси. Экинчиси, ооба, мурун рубльдун курсу менен жана бул жердеги айлыктын мөөнөтү менен жана курулуштун жок несебинен алганда миграцияда иштеп келген каражат чоң киреш алып келчү. Мисалы, ал жерде 100 000 рубльга иштесең, бу жерде 150 000 сом болуп калчу. Бүгүн курс деле жыргатып жиберген жок. Бүгүн ошол жердеги ипотека бул жерде деле бар. Ошол жердеги өндүрүш бул жерде деле иштеп атат. Ошондуктан мен канча жол, мисалы, бир жылда 8 жол Москвага, Питерге барып лекция өтүп келем. Айымдарга, үй бүлөлүк мамилелер боюнча. Суктанам силерге дейм. Силер күчтүүсүңөр, ошол жерде жашап кеттиңер. Кендигиңерди өзүңөр кесип, бизге акча салып, салыкты көбөйтүп, биз ошолордон пособие жеп атабыз. Бирок кеттик жүргүлө дейм да. Баскыла. Силердин акылыңар Кыргызстанга керек бүгүн. Чакырам дайым. Ошол жердеги дисциплинасы менен, ошол жердеги өжөрлүгүнчү жоопкерчилигин Кыргызстанда кылса баары эле болуп кетет болчу алар. Ал жерде башка жашоо, берге келип эле боло берет деп жашаш керек да. Ошондуктан чакыралы, нандыралы. Жөнөкөй эле жеке клиникада пол сүрткөн адам Россиянын горничныясында эле айлык алат азыр бизде. Ошон үчүн ушул жерде барып иштеп келсе болот, бирок ушул жерде өнүктүрүүнү мен бар, мен ушул турган жерден тоо туризмин өнүктүрөлү. Эмнеге ошол жердеги миллиондогон ресторандарды салган акчабызга тетиги Нарындын, же болбосо Таластын Аркыт жана Аксын Аркыт жайлоосуна, же Алайкунун чокусуна, же Чоң Алайга бир вертолет коно турган, эрте менен келип Бишкектен учуп барып, эс алып кечке жүрүп, кечкурун Бишкектин отелинде уктап туруп анан кайра Европага учуп кете турган туризмди курбайбыз, акчасын албайлыбы ошолордун? Эмнеге тиги өндүрүшүбүздү ар кимдин укмуш сонун тигебиз, Селланын брендин чаптап беребиз, Түрктүн брендин чаптап беребиз. Ай кыргыз деп эле чыгарбайлыбы? Биздин кыргыз өндүрүшү, тиги өндүрүшү. Ушул жерден белгилеп өтөйүн сиздердин кесиптер. Элдик курултайда чыгып, көчөнүн проблемасын эмес, айылдын мектебин эмес, Кыргызстандагы тиги өндүрүшүнүн проблемасын көтөрүп президентке кайрылган жалгыз делегат мен болдум. Машалла. Рахмат. 2024 декабрда айттым. Мына 26 январда бардык өндүрүш отуруп калып, оомат кетип калды деп туруп президент өзү колуна алды. Демек, 1,5 жыл мурун урап аткан мезгилде мындайды айтканда айдамай мент айткан экенмин. Машалла. Айткам, ушуну сиз көзөмөлдөп өсөңүз, мына жакта кечээ кетип калган жетекчилердин себебинен Кудай берген оомат кетти коңшу өлкөгө аңтарылып деген. Кеттиби мынакей сиздин нандарыңыз? Бирок кайтарып калууга мүмкүнчүлүк бар анткени бизде сапат бар. Ошон үчүн биз чакыралы, биз үндөй берели. Москва бир күндө курулган эмес. Монголияда отуруп калган орустардын таасиринде болчу. Анан өзүнүн жаштарын бүт чет мамлекетке койуп барып, келген кишиге ишкерликке шарт түзгөн үчүн бүгүн Улан Батыр адам таанылык сөз көрдү. Жарымы Юртачный районунда жашачу. Мен да ишенем, дуадамын, чакырам, салым кошом, даават кылам керек болсо. Биз Кыргызстан койка, жайка, дагы эмнелерден сурабаган кырка деген мен берем деген фонддон болобуз. Өлкөдөн болобуз. Аны үчүн мына багыттар келип калды. Ишкерлерге шарт түзүш керек. Ишкерлерди саабаш керек. Мына ишкерликти көрдүңүз. Бир кагаз алып, но жерде аренда калганда келет го. Мусордан келет, башкадан келет. Бир киши жардам берейин деп келбейт, текшергени келет. Ошол СЭСтин сотрудниги келип сизге койгон талапты СЭСтин имаратынын өзүндө жок. Туурабы? Туура. Курулуш архитектура келип туруп сизге койгон талапты койсо, архитектура өзү отурган здание ошо талапка жооп бербейт. Ишкерге жардам бербейлиби? Мен канча ишкерлер тартып алып келем.
жергиликтүү жетекчилерге алып кирип киргизем, анан эле кайра барсам Москвада же Турцияда жүргөн болот. Эмне болду? Коюң, барсам 10% сурады же. Андан көрө бу жерде иштегеним жакшы дейт. Ушул 10% деген нерседен котулуп, мына президентибиз да аябай аракет кылып атат. Болуп кетсе, Кудай буйрса, сиз кыйналган, мен ойлонгон, элдер аргасыздан барып аткан, атасын бала сагынып, аялын күйөө сагынып ыйлаган миграциядан биз кутулабыз. Кудай кааласа. Машалла. Ошондой эле болсунчу. Амин, кутулабыз. Дайыма переживать этип эле мындай карачумун да, то что биздин швеялар ушинтип кеткенде, бирок болсочу мен чисто как предприниматель я считала, эсептегем да, алардын прибыли менен биздин прибыль, анан ал жердеги расход. Ошону айтып атпайбы? Чоң акча таап, чоң сарпташат. Оно того не стоит. Кирешеси бирдей эле. Там они живут бир квартирада толпой, бул жерде ты все равно кенен жашайсың. Там ты кушаешь лепешку и воду, здесь ты кафелеп жүрөсүң. Все равно бизде кафелер забитые. Швея болобу, үтүкчү болобу, водитель болобу, все равно обед и так далее. Получается, что в кафе они кушают. Ну, такой, если не сильно дорогой ресторан, так, по крайней мере, свободно. То есть ты лепешку с водой не кушаешь, да? Жок, сиз азыр көп барып атасызбы билбейм, бирок ал жерде толпой деген квартирада жашабай калышты азыр. Ар кимсе өзүнүкүн алып жашап атат. Бирок кеткен эркиндиги, полюска төлөгөн акчасы, анча-мынча мыйзам бузудан өзү билбей калган, реестрге түшүп калгандагы штрафтарын, айып пулдарын кетиргенде, ал жакта чоң акча таап, чоң чыгаша калат дагы, колунда калган тапкан пайдасы бул жердеги кичинекейирээк акча таап, кичине каражат жумшап, таап калган пайдасынын айырмасы бирдей болот. Да. Ну, наверное, вот с кем вы встречались, наверное, они побогаче, раз уже посвободнее. Ну, я буквально вот, наверное, месяца 10 назад я тут летала, я разговаривала, что они все равно в экономии там. В любом случае экономят, да? Эми келгенге жараша экономить этип, үйүзгө алып барайлы, жөнөтөлү деген аракет менен они как-то там более немерек болуп иштешет да? Да, стараются. Бул жерде болсо бизде, конечно, жанагындай чыгашалар көп в плане того, что Куран окутуш керек, кайненем ооруп калды, балам неме кылып калды, вот такой вот немелер көп. Ал жакта деле ошондой. Бир ресторанга барсаң, 4 тарабында 4 кыргыз той кылып аткан болот. Кой союлуп аткан болот. Уже наслаждаются, да? Билеп аткан болот. То есть вот по-разному. Но сейчас наш с вами здесь разговор про то, что стоит ли оставлять своих близких, чтобы там где-то в ресторане тусить, да, грубо говоря, или стоит ли того, чтобы вот это все происходило, то что происходит. Ушул жерден бир нерсе айтайынбы? Мен миграцияда жүргөн, аялын күйөөсүн алып кетип, балдар аябай ийгиликтүү болуп, англисченин сонун окуп, ошол жерде чоң-чоң ФСБнын мектептерине өтүп, жанагы кибер коопсуздук боюнча кызматтарда иштеп калган балдар бар. Суктанам, азамат. Бирок алардын бир трагедиясы, 1-2 муун өткөндөн кийин какой-то у нас дедушка был кыргыз, что ли, деп тегин жоготуп кое турган трагедия бар. Жакшы жашагандар, ийгиликтүүлөр деле бар. Бирок анын да трагедиясы ошол экендигин алар сезиш керек. Ну, большая часть, кто туда едет, это все равно, которые от безысходности, муктаж. Ну, семьялар кетип атат, да. Ну, в общем, в целом мы понимаем, что выбор есть у человека. Есть выбор, как ему жить. Если он хочет, выбирает семью, он будет в семье. Если он выбирает какую-то экономическую и так далее. Получается, смотрите, даже девушка, которая выходит замуж, если у нее выбор выйти за богатого, ну тогда терпи другое. Или ты выходишь в действительности от уважения и понимания, что мы с ним вместе, одно целое, будем двигаться, то уже, наверное, тоже своего рода. Ну, мы говорили про ораторское искусство, про то, что можно через общение решать очень важные задачи в своей жизни, да? К завершению нашего подкаста, Нуркыз Кадырбековна, вот дайте вот такие вот четкие рекомендации для невесты, для женщины, которая создала семью. Как максимально семью свою сохранить? Какие есть
секреты для женщины? Потому что аудитория все-таки больше у меня женская. Какие секреты? Не то, что секреты, это вот раз вы этот совет, ваши рекомендации. Вы как счастливая женщина, у которой есть прекрасный Альхамдулилля. муж, машалла, есть дети, есть образование, есть авторитет, и при этом вы прекрасная супруга. Вот поделитесь. Негизи бакыттын, ийгиликтүү жашоонун бир модели же шаблону болгондо аябай оңой болуп мүмкүн. Бирок ошого карабастан айныгыс эрежелер бар. Биринчиси, турмушка чыгып бара жаткан кыз дагы, анын ичинде эркекке деле биздин күйөрмандар, көрүүчүлөр айымдар болгон үчүн кыздарга айталы. Бир нерсени түшүнүш керек: өзүнүн мыйзамы, территориясы, жашоосу, каада салты, баалуулуктары бар мамлекетке жаран болуп баратасың. Алардын мыйзамдарын кабыл алууну үйрөнгөндө сен ал жерге жаран болуп кетесиң. Биринчиси. Экинчиси, сенин аябай көп укуктарың бар. Сен корголушуң керек, сени камсыз кылыш керек, сени кийинтиш керек, сени тойгозуш керек, сени муктаж кылбаш керек. Токсикоз болсоң тойгозуш керек. Көп укуктарың бар. Бирок ар бир адамга укуктун аркасынан милдет берилген. Милдеттин унутпа. Эркек да ошондой. Аялым мени сыйласын, жакшы көрсүн, кечирип кой, анда тойгозуп кой, муктаж кылба, багып кой, корго, бирөөгө кактырба. Сен сүйгөн аялды, сени тандаган аялды сенин көзүңчө корсунтууга, басмырлоого, кетирип жиберүүгө эч кимдин акысы жок, жоопкерчилик ал деген сыяктуу. Укугуңду билдиңби? Талап кылып жатасың, анда милдетиңди аткар. Жашоо ушундай. Сиз деле бирөөнү кесип аласыз, ал укуктарын сурайт: айлыгым канча, караңгы жерде отурбаймбы, анан жумасына бересизби, ар бир көйнөк тиккенде бересизби деген сыйкары. Ошол көйнөктү тиксе гана, бүгүн бажы отурушка кетип калбаса, сиз ошол мөөнөткө 5 күндө бүтүр, болбосо заказ кереги жок декенсиз, бүтүрсө гана бересиз. Милдеттери бар. Ошол сыяктуу укук милдеттерди билели. Экинчиси. Үчүнчүсү, кээде сөзүм бар деп сүйлөгөнгө караганда, кээде акылым бар деп сабыр кылуу, унчукпай коюу күчтүүлүктүн белгиси. Эки адам урушса, сөзсүз түрдө маданияттуусу жеңилет. Ишенип кой, көчөдө кем акыл, психологиялык жактан жабыркаган, же долу, же дагы эмне адам чыкса, же кутурган ит чыкса, сен качасың, сен жеңилесиң, сен аркага кетесиң. Себеби сен акылдуу, мээң бар, коопсуздугуң өзүңө кам көрөсүң. Эгерде сен бүгүн үй бүлөдө кайын журтка анча-мынча бирөөгө чыдасаң, корболуп эмес, бирөтөлө тебеленип эмес, анча-мынча уступкага барсаң, анда акылдуусу сенсиң. Акылдуу боло бер. Анан акыркысы, өзүң күндө өнүктүрүш керек. Күйөөң сенен ушундай сулуулук көрсүн, ал эксклюзивди көчөдөн издебесин. Чачты могу жерге байлап, бала төрөдүм деп, талпайып семирип, анан кийин майланышкан спортивка менен тосуп алсаң, анда көчөдөн эркек эксклюзив издеп атса, биздин да салым бар. Ошон үчүн сырткы келбетибизди, физикабызды, менталдык, репродукциялык ден соолугубузду жана акылыбызды дайыма өнүктүрүп туралы. Аял окулуп бүтпөгөн китеп болуш керек. Ошол, анан ар бир айымга, ар бир кыз менин кызым, бакыт каалайм. Кыздар ыйлабасын. Кыздарды балдарыбыз баалаган болсун, мырзаларыбыз. Мырзаларыбыз күчтүү болсун, сыйга татыктуу болсун. Биз мырзалардан атаан талашпайбыз, статус талашпайбыз. Биз чай коюуга даярбыз. Болгону алар устун, жоопкерчилик, багуучу, байындыруучу, коргоочу болсун. Биз ошого татыктуу бололу. Машалла. Каждый пусть выполняет свою роль и предназначение. Аллах создал мужчин мужчинами, оставайтесь мужчинами, женщин женщинами, и будут тогда все счастливы. Болсун, баары бактылуу болсун. Рахмат. Ушундай куттуу студияңызга азыр деген бул тартым съемкадагы оңой акча эмес, каражат эмес, жеке каражатыңызды салып, ниетиңизге, менин ушул илимиммен жана подкастыман элге, айылга пайда жетсе экен деген аракетиңизден жараткан өзү ыраазы болсун. Чакырганыңызга рахмат. Тандооңуз үчүн ыраазычылык. Анан көрсөтүп, ишеним көрсөтүп, баалап, колдоп, сонун маек алганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңиз ийгиликтүү, ооматыңыз ашып, жеке жашооңузда, анан карьераңызда
бизнесиңизде өйдөгү эле өрдөп ийгиликтерди жаратып ушул дайыма жаркыраган жылдыз нурдуу айым болуп жүрө бериңиз. Жалпы жамаатыңызга жана сизге ыраазычылык. Рахмат. Чоң рахмат сизге. То, что приняли мое приглашение, ушу уштун келип, эчтекени карабастан вот сиз бүгүн келдиңиз. Эртең буюрса чоң сизде мероприятие боло тургандай, чоң событие болуп атат. Я думаю, что кто за вами следит, они знают, что у вас презентация вашей книги, иншаллах. Это ваша первая книга? Вторая книга? Вот, и я тоже туда приглашена, Вируса, мы обязательно будем, успеем вас поздравить. Вот. Ну и сейчас тоже перед тем я хочу сказать, что пусть ваша книга будет бестселлером, то есть пусть изучают, пусть читают. Как вы сами говорите, знание — это свет, знание — это в действительности залог счастливой жизни. Билимдүү болушсун биздин айымдарда. Вот, ну, сизге дагы чоң ийгилик, чоң рахмат. К завершению нашего сегодняшнего подкаста я впервые хочу обратиться к нашим зрителям. Поддержите наш канал. Можно поддержать разными способами, хорошими комментариями, лайками, подписками. И в то же время, кто готов, мы также готовы к сотрудничеству. Здесь оставим свои прямые контакты, можете написать, обратиться. Мы готовы, открыты к сотрудничеству. Всем ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.